Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мына бир жумалык эс алуудан кайтып келдик. Сиздер дагы жакшы эс алып атасыздар деген ойдобуз. Жайкы эс алууңуздарды жакшы өтүүсүн каалайбыз. Жаман оору, жаман илдеттен алыс, эсен аман отурасыздар деген тилектебиз. Анда эмесе онлайн университети кичинекей бир жумалык тыныгуудан кийин кайрадан өзүнүн вебинарлар сериясын улантат. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасы ушу онлайн окутууга арналмакчы. Ийгиликтүү онлайн окутуунун негиздери деген темада. Бүгүнкү вебинардын спикери Нурайым Исмайыл кызы. Бүгүнкү вебинарда аралыктан окутууда ийгиликти камсыздай турган негизги шарттар тууралуу сөз болуп, мугалимдер үчүн пайдалуу практикалык кеңештер сунушталат. Вебинардын спикери Нурайым Исмайыл кызы Дубайдагы Америка университетинин педагогика илими боюнча магистрдык даражасына ээ. Учурда Абу-Даби шаарындагы American Community School of Abu Dhabi мектебинде эмгектенет. Анда эмесе бүгүнкү сөздү Нурайымга берсем, дагы бир учурдан пайдаланып, азыр катышуучулардын баары отурганда айтып коеюн, эртең дагы саат 5-те Нурайымдын вебинары болмокчу. Эртең дагы онлайн окутуунун практикалык кеңештер тууралуу онлайн окутуу жана окуучу деген темада өтүп бермекчи. Анда эмесе бүгүнкү вебинардын спикери Нурайымга сөз берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин вебинардын катышуучулары. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул вебинарга катышууга келгениңиздерге алгач ыраазычылык билдирип өтөйүн. Жогоруда эл эреже тааныштырып өткөндөй, бүгүнкү вебинарымда мен ушу онлайн окутуунун негиздери боюнча өзүмдүн тажрыйбамдан жана үйрөнгөн нерселерим менен бөлүшөм. Учурда мен Абу-Дабидеги American Community School of Abu Dhabi мектебинде иштейм. Ошол пандемия башталып, май айында мектептер жабылгандан кийин бизде ошол онлайн окутуу боюнча бардык кызматкерлерге абдан интенсивдүү тренингдер өтүп турду да, 4 ай боюнча. Ошол эле учурда ошол мектепте иштеген бардык мугалимдер, бардык кызматкерлерге Arizona State University деп коет, Американын башкача айтканда Аризона мамлекеттик университети тарабынан иштелип чыккан атайын онлайн окутуунун негиздери деген онлайн курсун алуу дагы милдеттендирилди. Мына ошол 4 ай ичинде өзүмдүн ошол мектепти көргөн, билгендерим, ошо тренингдердин негизинде үйрөнгөн нерселерим жана онлайн курста үйрөнгөн нерселерим менен сиздер менен бөлүшүүгө азыр мындай бел байлап турам. Сиздер үчүн бул пайдалуу болот деген ишеничтемин. Анда мен өзүмдүн экранымды бөлүшүп, презентациямды анда сиздерге сунуштай берейин. Эл эреже бул жерде кайсыл жерден шеэр кылчу эле меники? Share screen. Кечиресиздер. Менин көрүнүп атат, экран. Көрүнүп атат. Рахмат, мен баштардан мурда дагы бир кичине эскертүү кылып кетсем болобу, баарыбыз микрофонубузду бир текшерип койсок болобу, өчүп бекен? Эгер баарыбыз өчүк болсо, анда баштай берели. Бүгүнкү вебинарымдын темасы бул онлайн окутуунун негиздери деп аталат, ийгиликтүү онлайн окутуунун негиздери. Бүгүнкү вебинарда төмөндөгү 5 нерсе, онлайн окутуунун төмөндөгү 5 негизги
негизи менен таанышабыз. Бул аралыктан окутууда коомдоштук түзүү жана анын мааниси, аралыктан окутуунун жүрүшү тууралуу маалымдуулук жаратуу жана ал эмне себептен маанилүү, эмне себептен биз маалымдуулук жаратышыбыз керек экендигин талкуулайбыз. Үчүнчүсү бул жеткиликтүүлүктү камсыздоо. Төртүнчүсү онлайн окутуу же аралыктан алыстан окутууда байланышуу жолдору жана эрежелерин пландоо. Жана акыркысы ийгиликтүү аралыктан окутууга практикалык сунуштар. Мына вебинардын өзөгүн ушул 5 негизги башка мини тема түзмөкчү. Кечиресиздер менин. Кечирим сурайм. Негедир бир кийинкисине жылуу мүмкүн болбой жатат, негедир. Кечирим сурайм. Анда биз ошо вебинардын биринчи бөлүгү, бир кичинекей биринчи негизги өзөк темалардын бири бул коомдоштук түзүүнүн маанилүүлүгү аралыктан окутууда. Башынан сиздерге бир аз коомдоштук деген түшүнүк бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Себеп дегенде бул биздин билим берүү системасында, кыргыз билим берүү кандай коомчулугунда, жалпы эле коомчулукта бизде коомдоштук түзүү деген түшүнүк кандай десем өтө кеңири жайылган эмес жана бунун маанилүүлүгү да көп талкууланбайт. Ошондуктан алгач мен сиздерге коомдоштук деген түшүнүк боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, бул коомдоштук бул бири-бирине жакын, орток окшоштуктарга ээ жана сый-урмат, биримдик колдоо баалуулуктарын карманган адамдардын тобу. Бул англисчесин айтып өтсөм, балким араңыздарда англисче билгендер болсо, community деп коет. Мен ошол community деген сөздү кыргызчага, казакча, түркчө тилдерине, түрк тилиндеги тилдерге которуп көрүп, ошо коомдоштук деген котормону мындай дагы жакыныраак экенин, ошон үчүн ошо коомдоштук деп которуп койдум. Бул онлайн окутууда коомдоштук кандай болушу мүмкүн? Коомдоштуктун ар кандай формалары, ар кандай өлчөмдөрү болот. Мисалы үчүн коомдоштук мектеп деңгээлинде болушу мүмкүн. Коомдоштук бул мугалимдер арасында болушу мүмкүн. Ошондой эле коомдоштук бул мугалим менен өзүнүн ошо классынын, сабак берген классынын ортосунда да болушу мүмкүн да. Бул сиздер экранда көрүп тургандай коомдоштуктун 3 негизги өзгөчөлүгү бар. Бул бири-бирине жакын дегенде биз физикалык жакындыкты, ошондой эле мамиледеги жакындыкты айтып кетсек болот. Орток окшоштуктарга ээ бул экинчи мүнөздөмөсү, кандай экинчи өзгөчөлүгү дейли. Бул сиз жана сиздин студенттериңиздердин ортосундагы окшоштуктар бар. Башкача айтканда, сиздер бир жерде жашашыңыздар мүмкүн, бир жерде иштейсиздер. Окуучулар ортосундагы окшоштук ала турган болсок, алар бардыгы аралыктан окуп аткан, бардыгы бир предметти окуп атат. Мындай окшоштуктар бар. Жана үчүнчүсү жана эң маанилүү бул өзгөчөлүгү сый-урмат, биримдик колдоо баалуулуктарын карманган тобу. Бул бири-бирин онлайн окутууда окуп үйрөнүү процессинде бири-бирин сыйлоонун, биримдиктин жана колдоонун маанилүүлүгүн кийинки слайдтарда дагы кененирээк талкуулайбыз. Ушул негизги кыскачасы коомдоштук түзүү жана коомдоштук түшүнүгү боюнча кыскача маалымат ушул. Анан коомдоштук кантип түзүлөт? Коомдоштук дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде коомдоштук биз кандай мааниде түшүнсөк болот? Окутуу үчүн өзгөчө ошо аралыктан окутууда коомдоштук бул үйрөнүүчүлөрдүн кандайдыр бир окутуу, билим алуу жолунда бирдей максатка бараткан, окуп үйрөнүү жолунда билим алууда бирдей максатка ээ адамдардын, үйрөнүүчүлөрдүн, изденүүчүлөрдүн коомдоштугу деп айтсак болот да. Анан коомдоштук кантип түзүлөт? Коомдоштук бул эң биринчи, эң негизги нерсеси бул байланыш куруу. Байланыш бул биз мамиле деп да айтабыз, бирок мамиле көбүнчө бизде бул нерсенин толук терең маанисин туюнтпаган үчүн мен байланыш куруу деп мындай котордум. Байланыш бул жакын, жагымдуу жана ишенимдүү мамиле түзүү. Дагы бир жолу бул жерде көңүл бура турган болсок, жакын,
жагымдуу болуш керек мамиле, анан ошол эле учурда ишенимдүү мамиле түзүү. Коомдоштукту түзүү үчүн байланыш куруу деңгээлдери туурасында айта турган болсок, бул байланыш окуучу менен мугалимдин байланышы. Мугалим окуучулары менен жакын, жагымдуу, ишенимдүү биринчи мамиле түзө алышы керек. Анан экинчиси бул окуучу менен мугалимдин байланышы. Кээ бир учурда мугалим өзү сезиши мүмкүн, мен окуучуларым менен жакшы өзүмдү тааныштырып, мындай жакшы мамиле кура алдым, ортодо жакшы бир окутууну ийгиликтүү жүргүзүүгө көмөкчү боло турган бир көпүрө курулду деп ойлонушу мүмкүн. Бирок окуучулардын перспективасынан алганда, окуучулар мугалими менен ошол байланышты кура албай калган дагы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыштын курулушу дагы маанилүү. Анан үчүнчүсү бул окуучулардын өз ара байланышы. Бир ортодогу жакын, жагымдуу, ишенимдүү, бири-бирин колдоого даяр, бири-биринен үйрөнүүгө даяр, бири-бирине жардам керек болгон учурда бири-бирин колдоп, мындай алдыга жылууга жардам бере турган ынтызар окуучулардын бир тобу болсо, ошо онлайн окутуу абдан жакшы ийгиликтүү жүрөт деп айтылат экен. Ошон үчүн бул окуучулардын дагы өз ара абдан жакшы сапаттуу мамиле, окуучулардын арасында да ушул сапаттуу мамиленин курулушу маанилүү. Анан эң акыркысы бул окуучулардын окутулган предмет менен байланышы. Бир деңгээлде окуучу ошо предмет жөнүндө маалымат алып, ал предметти окутуунун жүрүшү тууралуу маалымдуулукка ээ болуп, ошого кандайдыр бир байланыш түзө алышы керек да. Башкача айтканда, бул байланышты биздин өзүбүздүн күндүк тилге которо турган болсок, окуучулардын ошо предметке кызыгуусу, мотивациясынын жаралышы жана ошого берилгендиктен, окуучуларда окуп үйрөнүүгө берилгендиктен байланышы деп мындай сүрөттөсөк болот. Бул кечиресиздер, бир мурунку темага боюнча дагы бир аз айтып өтө турган болсом, эмне үчүн коомдоштук, эмне үчүн бир максатка умтулган, абдан жакшы ишенимдүү мамилеге таянган бир коомдоштук, окуучулардын же үйрөнүүчүлөрдүн коомдоштугу, биримдиги тобу түзүлүшү маанилүү. Баарыңыздарга маалым болгондой, бул аралыктан окутуудагы эң негизги кыйынчылык бул ортодогу бетме-бет, көзмө көз деген байланыштын жоктугу да. Бул ошол онлайн окутуунун сапатына жана жүрүшүнө кандайдыр бир оорчулуктарды жарата турган фактор да. Башкача айтканда, мугалим өз үйүндө же болбосо өзүнүн классында, студенттер болсо өздөрүнүн үйүндө, ортодо бир кандайдыр бир жакшы мамиле жок, мындай чачыранды болуп кетет. Бирок негизги биз салттуу кадимкидей эле окуу процесси учурунда карасак, биздин Кыргызстанда, кыргыз коомчулугунда классташтык деген абдан жакшы нерсе бар да. Башкача айтканда, биз көп учурда байкабайбыз, бирок бул да классташым деген, классташтык деген дагы бир коомдоштуктун бир жакшы формасы да. Бир класска келип, чогуу отуруп, күндө баарлашып, чогуу үйрөнүшү, балким бул биз күн сайын эле байкай бербеген, ошол окуучунун окуп үйрөнүүсүнө жакшы мындай салым кошкон коомдоштуктун бир түрү. Мисалы үчүн бизде мектепти бүтүп кеткенден кийин деле ар дайым ойлоп айтабыз да, классташым деп, мындай дос дегенге жакын эле бир мааниге ээ бир коомдоштук, бир жакындык, жакшы мамиле да. Ошол аралыктан окутуунун негизинде чачырап кеткен ошол мамилени баардыгын ошо бир арага топтоп, кандайдыр бир бүтүндүктү, биримдикти кымсыз кылууга бул ошол коомдоштук түзүү абдан жакшы мындай жардам берет да. Анан бул байланыш куруу деп айтып өттүк жогоруда. Эң негизгиси бул ишенимдүү мамиле, жакын, эки тарап бири-бирин абдан жакшы ишене алыш керек да. Бул жерде баса белгилеп айтып кетчү нерсе бул гумандуулук да. Адам жөн гана жакшы адамдык байланыш менен башталып, анан ошонун негизинде түзүлүп, мындай өсүп өнүгүп турчу нерсе.
Анан негизги дагы бир себеп бул онлайн окутууда коомдоштукту түзүүнүн мааниси бул баарыбызга белгилүү болгондой адамзаты биз бул коомдук кандай десем коомдук муктаждыктары бар creature деп макул деп айтасызбы же биз ушул коомдук табиятыбыз бар да. Мисалы күн сайын адамдар менен байланышуу, сүйлөшүү, пикир алышуу деген сыяктуу биздин эң маанилүү физиологиялык муктаждыктарыбыз сыяктуу эле биздин коомдук жана психологиялык муктаждыктарыбыз бар. Мына коомдоштук түзүү ошол онлайн окутууну баштоодо ушул окуучулардын жана мугалимдердин коомдук эмоционалдык муктаждыктарынын канааттандырылышына дагы жакшы жардам берет. Негизи педагогдор абдан көп талкуулап келишкендей, адам өзүн качан жакшы сезгенде адам жакшы үйрөнөт экен да. Башкача айтканда ошол бир суроо берип окумуштуулар изилдеп көрүшкөн. Адам баласы канткенде жакшы үйрөнөт, канткенде жакшы билим алат, канткенде ошону жакшы эстеп калып, ошону тереңдетип, ошону колдоно алат дегенде ошол биринчи планга чыккан нерсе эң биринчи кезекте адам өзүн жакшы сезгенде адам жакшы үйрөнөт экен. Адам кандай учурда өзүн жакшы сезет? Бул биздин баягы Масловдун пирамидасын карап көрсөк, эң негизгиси бул биринчи физиологиялык муктаждыктар. Физиологиялык муктаждыктар канааттандырылган учурда адам ошо өзүн жакшы сезет. Мисалы үчүн курсагы ток, үшүбөй, үстүндө кийими бар, ушундай мындай негизги физиологиялык муктаждыктары канааттандырылган учурда адам өзүн жакшы сезет. Мисалы үчүн өтө курсагы ачып турган окуучунун же өтө курсагы ачып турган мугалим өзүн жакшы сезиши мүмкүнбү? Жакшы сезет деп айта албайбыз. Ошондой эле биздин физиологиялык муктаждыктарыбыз сыяктуу эле биздин психологиялык, коомдук эмоционалдыктагы муктаждыктарыбыз бар да. Адам өзүн жакшы сезиш үчүн мына ошол муктаждыктардын да калыптанышы керек, канааттандырылышы керек. Кечиресиздер. Канткенде ал канааттандырылат? Ошо адам окуучу болобу, бул жерде мугалим болобу, кайсыл жаштагы окуучу же студент болбосун, биринчи ошол адам өзүнө адам катары маани берилгендигинде, адамдар менен жакшы сапаттуу байланыш курулгандыгын сезгенде адам өзүн жакшы сезип, ошол ички коомдук жана психологиялык эмоционалдык муктаждыктары мындай канааттандырылат экен да. Ошондуктан бул коомдоштук түзүүнүн мааниси окутууда ошол эң негизгиси окуучунун өзүн жакшы сездирүү, окуучунун бир үйрөнүүчү катары, окуучу катары маанилүү сезиш үчүн ошол башка адамдар менен дагы бир мындай топчого кандай десем, топчо адамдардын тобу менен мамиле кура алышы керек экен да. Адам ошонткенде дагы өзүн да жакшы сезет экен. Дагы бир мисал менен айта турган болсок, өзүңүздөр да ойлоп көрсөңүздөр болот, өзүңүздөрдүн жеке мисалыңыздарда. Жалгыздык деген нерсе бул жакшы эмес. Адамды өзүнө жакшы сездире турган эмоционалдык абал эмес да. Жалгыздыкка чыккан адамга мындай өзүн жакшы сезүү сезимдерин бербейт. Ошол эле учурда мына аралыктан окутууда дагы окуучулар өзү жалгызсырап, өз үйүндө мындай бир коомчулукта мындай үзүлүп кеткендей мындай сезбеши үчүн өзүн коомдоштук түзүү ушул жагынан дагы жакшы жардам берет да. Башкача айтканда окуучуларды жалгызсырат бул. Адамдар башка адамдар менен байланышып, сүйлөшүп, башка адамдарга кабыл алынып, башка адамдар тарабынан мындай сыйырматты сезип турса, ал өзүн адам жакшы сезет да. Мугалим дагы, окуучу дагы. Ошого бул коомдоштук түзүүнүн негизги максаттарынын бири бул баары адамды, окуучуну, студентти өзүн жакшы сездирүү. Эмне себептен жакшы сездирүүбүз? Себеп дегенде адам баласы өзүн жакшы сезген учурда жакшы үйрөнөт экен. Алган маалыматтарды жакшы иштеп, жакшы процесстен өткөрүп, ошол нерселерди жакшы эс тутумда кылат экен дагы. Ошону колдонууга келгенде ошол нерсени жакшы мындай колдоно ала тургандай
акыбалда болот экен. Негизинен ушул коомдоштук, коомдоштукта эң негизги маанилүү нерсе бул байланыш куруунун деңгээлдери жана коомдоштук түзүүнүн окутуудагы мааниси тууралуу негизги маалыматтар ушулар. Эми биз вебинардын экинчи маанилүү бир бөлүгүнө өтө турган болсок, бул аралыктан окутуунун жүрүшү тууралуу маалымдуулук жаратуу. Эмне кантип маалымдуулук жаратабыз, эмне жөнүндө маалымдуулук жаратабыз дей турган болсоңуздар, бул жерде ошо маалымдуулук жаратылышы керек болгон темаларды мен тизмелеп койдум. Бул биринчи кезекте бул окутуунун жыйынтыктары, стандарттар, окутуунун натыйжалары. Ошол аралыктан окутууну баштоодо бунун негизги биринчи жума жасалчу нерсе бул окутуунун мугалим ошол окутуунун жыйынтыктары, стандарттары тууралуу окуучулардын арасында маалымдуулук жаратышып алышы абдан жакшы болуп эсептелет экен. Бул жерде окутуунун жыйынтыктары деген эмне? Бул окутуу үйрөнүү процессинде негизги максаттар. Биз кайсыл жерден жолго чыгып, кайсы жакка баратабыз деген нерсени бул окуучуга эң биринчи кезекте мугалимдин өзүнө так көрсөтүп бериш керек да. Окутуунун жыйынтыктары, стандарттар, окутуунун натыйжалары дейбизби же окутуунун максаттары дейбизби? Башка айтканда, бул дагы бир окутуу, үйрөнүү процесси, ар бир нерсенин максаты болот. Ошол биздин максат. Эң негизгиси ошол башында окутулуп жаткан предмет болобу, окулуп жаткан тема болобу, ошонун максаттары алгач, мугалим эң биринчи кезекте мугалимдин өзүнө, анан ошол эле нерсе окуучуларга так түшүндүрүлүп жеткирилиши керек. Анан экинчиден окутуунун мазмуну, негизги темалар, окутуунун убактысы тууралуу окуучуларга так жетиштүү маалымат берилүүсү маанилүү экен. Бул окутуунун мазмуну, мисалы үчүн чейректик негиз ала турган болсок, биринчи чейректе кайсы сабактан кандай темалар окутулат, окутуунун мазмунун эмне түзөт, негизги концепт деп коет, негизги түшүнүктөр, эң негизги темалар кайсылар, окуучулар окуп, үйрөнүп, ошону чеберчиликке жетиши керек болгон темалар кайсылар. Анан кийин окутуу убактысы тууралуу дагы маалымат берүү бул окуучуларга абдан жакшы, мугалимдин өзүнө жана окуучуларга жакшы жардамчы болот. Кайсыл тема канча убакыт окутулат. Андан кийин бул окуучулар менен студенттерден күтүлгөн нерселер, бул англис тилинде expectation деп коет. Окуучулардан окутуу, үйрөтүү процессинде же болбосо окуп үйрөнүү процессинде окуучулардан, студенттерден эмне күтүлөт? Алардан башка бизде көп мындай өтө кеңири тараган терминдер менен айта турган болсок, окуучунун милдеттери менен жоопкерчиликтери кайсылар? Мына ушулар туурасында дагы окутуу процессин башында ошол нерселерди айтып, талкуулап, түшүндүрүп алган, ошол кийинки окуу процессинин жүрүшүнө абдан чоң мындай салым кошот экен. Анан кийин сөзсүз бир окутуу үйрөтүү процессинде окутууда тапшырмалар болот. Окуучуларга тапшырмалар тууралуу дагы маалымат берип, ошол туурасында дагы маалымдуулук жаратылыш керек экен. Кандай тапшырмалар болот? Тапшырмалардын эми формалары аябай көп, максаттары аябай көп. Кандай максатта, кандай формадагы, кандай тапшырмалар болот? Ошол окутуу ичинде буну сиз өзүңүз тема кылып алсаңыз болот, же болбосо бир чейректик план катары түзүп алсаңыз болот. Ошол кандай тапшырмалар, тапшырманын түрлөрү, тапшырмадан күтүлгөн нерселер туурасында да алдын ала студенттерге же окуучуларга маалымат берилиши зарыл. Андан кийин сөзсүз тапшырмалар берилгенден кийин аны баалайбыз. Баалоо критерийлерин дагы талкуулап, ошол туурасында да кенен маалымат берүү бул окуучу үчүн дагы, мугалим үчүн дагы маанилүү. Баалоо критерийлерди баалоодо сиз эмнени баалайсыз? Окуучунун катышуусун баалайсызбы, синхрондук же болбосо асинхрондук сабактарга, же окуучунун аракетин баалайсызбы, же окуучунун ошо предметтин, окуутунун мазмунун, темаларды өздөштүрүүсүн баалайсызбы, же окуучунун кандай бир чеберчилик көрсөтүүсүн баалайсызбы, же окуучулардын өз ара бири-бирине жардамдашуусун баалайсызбы, же жүрүм турумун баалайсызбы.
мына ушул нерселерди жакшылап алдын ала ойлонуп, кайсынысы канчалык маанилүү экенин өзүңүз үчүн тактап алып, анан ошол баалоо критерийлерин да иштеп чыгып, ошонун негизинде окуучуларыңызга маалымат берсеңиз, бул окуучулардын ошо маанилүү күтүлгөн нерселерге көңүл коюп, ошол нерсе маанилүү нерселерге фокус боло алышын шарттайт. Анан окутуу кийинкиси бул окутуу процессиндеги негизги даталар. Бул тапшырмалардын даталары болушу мүмкүн. Эми окутууда, сабак берүүдө, билим берүүдө кандай маанилүү даталар бар? Бул болсо класстарга окутуунун деңгээлине жараша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, башталгыч класстар менен жогорку класстарда эми программа ар кандай болгондуктан ар кандай даталар болушу мүмкүн. Мисалы, университетте, кесиптик лицейлерде ар кандай даталар болушу мүмкүн, бирок өзүңүздүн сабагыңызга тиешелүү негизги даталар боюнча дагы алдын ала студенттерге мындай маалымат берсеңиз абдан жакшы болот экен. Анан албетте сөзсүз бул окутуу материалдары туурасы. Окутууда ошол аралыктан окутууда, окуунун жүрүшүндө кайсыл окутуу материалдары колдонулат, андан сырткары кошумча кандай ресурстар бар, кайсыл кошумча ресурстарды колдонууну каалайсыз жана ушулар туурасында студенттерге алдын ала маалымат берип, аларга мындай так, жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып маалымат бергениңиз максатка ылайыктуу болот экен. Анан эң акыркысы бул синхрондук жана асинхрондук формаларда сабакка катышуу эрежелери. Өткөн окуу жылдын акыркы чейрегинде баарыбыз эле ушул асинхрондук жана синхрондук формада сабак өткөрүүнү бир аз көрдүк. Ал сөзсүз бир эрежелерди колдонуу керектигин көргөздү. Мисалы, жөнөкөй эле ала турган болсок, мисалы үчүн баардык окуучу, эгер синхрондук ушул сыяктуу синхрондук сабакка катышып аткан болсо, баардык окуучу катышышы зарыл да, ошол күтүлгөн нерсе. Анан ошону шарттай турган кандай эрежелер болуш керек? Адатта бизде жакшы окуган же болбосо мындай ачык айрым мүнөзгө ээ окуучулар сүйлөп эле анан көп класстын же болбосо аудиториядагы окуучулардын басымдуу бөлүгү эч катыша албай эле, сүйлөй албай эле, аларга кезек берилбей же жетпей же тартынып эле мындай сапаттуу талкууга катыша албай калышат да. Ошон үчүн сабактар учурунда эрежелерди тактап алсаңыз болот алдын ала. Мисалы, эгер талкуу учурунда бир студент канча убакыттан мындай сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ, канча убакыт берилет бир студентке? Балким 30 секунд бересизби же 1 мүнөт бересизби? Мисалы үчүн классыңызда 25 окуучу же 25 студент бар деп эсептей турган болсок, ар бирине канчадан убакыт берсеңиз, ошондо алар окуучулардын баардыгы сабакка катышып, ой пикирлерин айтып, өздөрүнүн салымын кошо алат. Алдын ала ушундай эрежелерди тактап алыш керек. Дагы бир мындай өтө маанилүү эрежелердин бири, мисалы үчүн сабак учурунда микрофонду өчүрүп коюу деген да, бул өтө майда, бирок маанилүү эреже. Ошол сабактын өзүнүн эч кандай тоскоолдуксуз жакшы жүрүшүн камсыздай турган эң кичинекей, бирок маанилүү эреже. Ушул сыяктуу эрежелер бар. Буга чейинки ошо 4-чейректеги онлайн окутуудагы эрежелер мындай өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, сизге мугалим катары жана окуучуларга жакшы мындай көмөкчү боло турган эрежелерди тактап, жазып, анан ошол туурасында дагы окуучуларга маалымат берсеңиз, бул сөзсүз кийинки онлайн окутуунун академиялык немеси бөлүгү башталганда бул сөзсүз түрдө өтө чоң жардам берет. Бул жердеги дагы бир маанилүү нерсе, бул аралыктан окутуунун жүрүшү тууралуу маалымдуулукту жуманын алгачкы күндөрүндө жасасаңыз, ушул абдан жакшы болот. Мүмкүн болсо, ошол жогоруда описано өткөн окутуунун максаттары, жыйынтыктары, окутуунун мазмуну, убактысы, окуучулардын милдеттери, жоопкерчиликтери, тапшырмалар, баалоо критерийлери, негизги даталар, окутуу материалдары жана эрежелер тууралуу бир чакан жазуу түрүндө мындай документ даярдап, ошону окуучуларыңызга мындай жазуу түрүндө берсеңиз дагы жакшыраак болот экен. Эгер мындай адамдын табиятында бар, мисалы үчүн кичинекей окуучуларды айтпаганда деле биз деле көп нерсени унутуп калышыбыз мүмкүн. Ушул унутуп калган учурларда
өздөрү барып ошол документти ачып окуп өздөрүнүн мындай эстетип турушуна жакшы жардам берет. Ошол үчүн маалымдуулукту талкуулап түшүндүрүп берүү менен бирге эле жазуу түрүндө дагы ошо маалыматты маалыматты жазуу түрүндө окуучуларга жеткирүү дагы абдан жакшы жыйынтыктар берет экен. Бул ошол үчүнчү негизди талкууласак, эми ийгиликтүү онлайн окутууну камсыздоонун негиздеринин үчүнчүсү десек, бул жеткиликтүүлүктү камсыздоо. Жеткиликтүүлүк деген нерсе бул жерде биз экиге бөлүп карай турган болсок, ошол окуучунун окутулуп жаткан сабактардын мазмунуна жетиши, ошол мазмуну кандай жеткиликтүү. Мисалы үчүн мектептер үчүн биз министрлик тарабынан телесабактар тартылып, алар телеканалдар аркылуу берилип атат. Бирок бул мугалим катары эми жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу албетте бул ошо билим берүүдөгү башкаруучулар, мектеп мүдүрлөрү тарабынан камсыздала турган нерсе жалпысы негизинен. Ошентсе дагы ар бир мугалим ошо онлайн окутуунун башында же башталганга чейин өзүнүн классындагы окуучулардын тизмесин алып, кайсыл окуучунун үйүндө телевизор бар, деп ушул өзүн алдын ала кичине сурамжылоо жүргүзүп алса болот да. Канча окуучу ушул телесабактарга жетише алат, көрө алат, телесабактар окуучулардын канчасына жеткиликтүү. Эгер мисалы үчүн тоолуу аймактардын негизинде бир мисал бере турган болсом, тоодогу айылдар боюнча мисалы үчүн айталы бир класста 25 окуучунун 6-нын үйүндө телевизори жок болуп калды дейли. Буну кантип чечсек болот? Мисалы айыл жерлеринде, мисалы бизде кошуналар арасындагы адамдар, айылдаштар арасындагы мамилелер абдан жакшы эле, бири-бирине ишенишет. Балким телевизору жок бала, балким телевизору бар баланын үйүнө барып телесабакты көрсө болобу? Тоолуу аймактарда ким кимге жакын жашайт, ким кимдин үйүнө барып ошо телесабактарды көрсө болот деген дагы бир мындай чечүүнү мындай колдонсо болот. Анан дагы кайталап көрүш үчүн, мисалы үчүн түшүнбөй калган жерлерин кайра барып талкуулаш үчүн ошо эфирден берилген сабактарды, телесабактарды кайдан көрсө болот, окуучулар. Мына ушул боюнча өзүңүз дагы алдын ала бир аз иликтөө жүргүзүп, ошолор туурасында дагы окуучуларга маалымат берсеңиз, албетте сизге дагы окуучуларыңызга дагы жакшы үйрөнүүсүнө жакшы жардам берет. Анан мисалы үчүн шаар жергесинде болобу, райондордо болобу, же бул тоолуу аймактарда болобу, видео сабактарды мисалы үчүн көрүүгө окуучулардын интернет байланышы барбы, өзүңүздүн окуучуларыңыздын тизмесин алып туруп эле карасаңыз мындай жекече телефон чалып байланышып, же WhatsApp аркылуу байланышып, же имейл менен байланышып, кимдин жеткиликтүү, сапаттуу, мындай үзгүлтүксүз интернет байланышы бар. Алдын ала өзүңүздү ушуга мындай карап чыксаңыз болот. Андан кийин интернет байланышы жок окуучуларга кантип аларга жеткиликтүүлүктү камсыздайбыз деген суроолор жаратат. Анан негизинде дагы башка чечимдерди караса болот. Анан ошол эле учурда окуучуларга окутуу материалдары, окуу куралдары жеткиликтүүбү жана жетиштүүбү? Ошо окуу башталардан мурда мына мугалим ушул нерсени дагы эске алып, ушул нерсе боюнча дагы алдын ала план түзгөнү жакшы. Анан бул жерде дагы бир мисал менен бөлүшкүм келип атат. Ошо Америкада экен, башкача айтканда бир айыл, Американын айылындагы окуучулардын үйүндө көпчүлүгүндө интернет жок экен да. Анан кантип чечиштир бул маселени? Ошо мектептин директорлору, мугалимдер отуруп, ошо шаарда болобу, өздөрүнө жакын ошо өздөрүнүн айылында болобу, же районунда болобу, бекер интернет түйүндөрү менен мындай камсыз кылган кандай жерлер бар? Ошолорду изилдеп, ошолордун тизмесин түзүп чыгышыптыр да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын мисалын ала турган болсок, райондордо, борборлорунда, кээ бир айылдарга деле жетип калды бул китепканалардын бекер интернети болот, же болбосо кофе-шоптор бар. Дагы башка кандай бекер интернетке жетишсе боло турган түйүндөр бар. Ошолорду тактап, балким ошолор менен мындай кызматташуу түзүп, окуучуларды балким ошол жака багыттаса
окуучулардын ушу интернетке жеткиликтүүлүгүн камсыздаса болот экендей. Бул эми бир чечүү жолу. Бул нерселерди дагы ошо мугалимдер менен, жетекчилик менен дагы мындай чогуу талдап сүйлөшүп чечсе болот. Бирок бул жердеги эң негизги нерсе ошо окутуу башталганга чейин, балким онлайн окутуу башталгандан балким бир жума мурун, бул биринчи, экинчи күндөрү эң негизгиси ушул жеткиликтүүлүктү изилдеп, анализдеп, анан ошол жеткиликтүүлүктү камсыздоо планын иштеп чыгып алганы ушул мугалимдерге абдан жакшы кийинки эмеде мындай жеңилдиктерди берет. Анан жеткиликтүүлүктүн бул техникалык жактарын карадык. Анан жеткиликтүүлүктөгү камсыздоодо эми бул мен слайдыма буну жазбай калыптырмын. Эң маанилүүсү бул мугалимдин жеткиликтүү болушу абдан маанилүү. Башкача айтканда, жогоруда биз айтып өткөндөй, мугалим өзүнүн студенттери менен байланышып, эң биринчи кезекте мугалим ушул окуучуларына жеткиликтүү экендигин сезип, ошого ишендирип алышы керек да. Мындай суроосу пайда болгон учурда, кээ бир нерсени түшүнбөй калса, же кээ бир учурда жөн гана бир психологиялык колдоого муктаж болот. Кээде учурда окуучулар мотивациясын жоготуп алышы мүмкүн. Ошондой учурларда биринчи барып ошо жардам ала турган адамы албетте ата-энелер менен катар эле мугалим да болуш керек. Мугалим өзүн алдын ала ойлонуп, мен канчалык деңгээлде окуучуларыма жеткиликтүү боло алам, ушул боюнча да ойлонуп, мындай план түзүп алса абдан жакшы болот. Негизи байланыш куруу боюнча дагы кийинки бөлүктө кененирээк талкуулайбыз. Мындай кыскача жыйынтыктап кете турган болсок, жеткиликтүүдө камсыздоо, биринчи техникалык жеткиликтүүлүктү текшерүү жана камсыздоо, экинчи мугалимдин өзүнүн окуучулар үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылышы шарт экен. Анан дагы кийинки негизги мындай мини темалардын бирөө бул байланышуу жолдорун жана эрежелерин пландоо. Аралыктан окутууда албетте аралыктан окутуу бул жана аралыктан окутуунун сапаттуу байланышка жараша болот. Биз кайтарым байланыш деп атабыз. Окутуу башталаардан мурда окуучу студенттери менен же окуучулар менен негизги байланыш жолун аныктап алышы керек экен да. Окуучулар менен негизги байланыш жолуңуз кайсыл болот? WhatsApp аркылуу байланышасызбы? Же электрондук почта аркылуу байланышасызбы? Же жеке телефон чалуу аркылуу байланышасызбы? Же жеке жолугуу болобу? Ушуну алдын ала тактап, ошо билим берүү министрлиги тарабынан камсыздалган эрежелерге туура келе тургандай кылып, эң алгач негизги байланыш жолун тактап алышыңыз зарыл. Өзүңүз анан ошол нерсени студенттерге дагы билдириш керек да, ошол биздин негизги байланыш жолубуз болот деп. Анан кийинкиси байланышуу күндөрү жана убактысын, мөөнөтүн тактап алышы абдан маанилүү мугалимдер үчүн. Эми мугалимдер деле үйдөн окутканда, мугалимдердин деле өзүнүн жашоосу бар, үй бүлөсү бар, балдары бар, күнүмдүк турмуш тиричилиги бар, 24 саат онлайн болуп отура албайт мугалим. Ошондуктан алдын ала пландап өзүңүздүн окута турган предметиңиздин өзгөчөлүгүн, окута турган сааттарды алдын ала мындай ойлонуп көрүп, сизге жана окуучуларыңызга кайсыл күндөр, кайсыл убакыттар ыңгайлуу болушу мүмкүн. Ошону алдын ала өзүңүзгө тактап алганыңыз жакшы. Анан байланышы мөөнөтү канча саат болуш керек? Эми бул министрлик тарабынан дагы берилет болуш керек. Мен ошондо ойлоп атам, ар бир мугалим минимум ошол канча убакыт өткөрүш керек кайтарым байланыш үчүн деген. Кечирим сурайм. Бирөө мисалы биздин экранга бир аз мындай кызыл чиймеленүүлөр пайда болуп атат да, ошол нерсени токтотуп койсок. Бул кайсыл? Биз байланышуу күндөрүн, убактысын жана мөөнөтүн тактап алууну тууралуу сүйлөштүк. Анан ошол өзүңүзгө тактап, убактысын, күнүн, мөөнөтүн тактап алгандан кийин анан ошону студенттерге билгизесиз. Мен ушул күндөрү, ушул убакытта, ушунча убакыт боюнча мен жеткиликтүүлүмүн. Мага байланышып, түшүнбөй калган суроолоруңарды берип, же өздөрүнүн кандай бир байланышуу, кандай себептери болсо, ошол окуучулар менен ошол убакта мугалимдин кайтарым байланышта болуусу же жөн гана байланышта болуусу жакшы экен. Анан албетте бул билим берүүдө маанилүү тараптардын бири бул ата-энелер.
ата-энелер менен байланышуу жолдору кайсылар болот? Бул окуучулардыкына караганда бир аз окшош да болушу мүмкүн. Негизги байланыш жолуңузду ата-энелер менен байланышууда деле колдонушуңуз мүмкүн. Бирок ойлонуп анда алдын ала пландап алганыңыз жакшы. Ата-энелер менен байланышуунун эң ыңгайлуу жана эффективдүү жолу кайсыл болушу мүмкүн? Жана ата-энелер менен байланышууда да ошол туурасындагы маалымат берсеңиз болот. Анан эң акыркысы бул негизгиси эрежелери, байланышууда дагы эрежелер. Эрежелерди иштеп чыгып, мисалы сиз менен окуучулар байланышканда кандай эрежелерге мындай баш ийиши керек, канча убакыт ар бир окуучуга мугалим менен байланышууда канча убакыт берилет. Мисалы үчүн, эгер мугалим 2 саат ошол онлайн байланышта боло турган болсо, бир окуучу байланышып алып, ал менен 2 саат отурганга болбойт. Мисалы үчүн, окуучуларга баарына жеткиликтүүлүктү камсыздаш үчүн кандай эрежелерди иштеп чыгыш керек? Алдын ала ойлонуп, мына ушул эрежелерди дагы иштеп чыгып, ошол нерсени студенттерге жана окуучуларга, ата-энелерге алдын ала кабарлап, маалымдап койсоңуз жакшы болот. Бүгүнкү вебинарыбыздын акыркы темасы бул кандай мини темасы ийгиликтүү аралыктан окутууга практикалык сунуштар. Буга чейинки онлайн окутуу жүргүзүлгөн жерлерде ошо изилдөөлөр жүргүзүлүп көрүптүр да, ошол кайсыл нерселер онлайн окутууну сапатын жакшыртып, ошону жагымдуу, жакшы, максатка ылайык жүргүзүүгө көмөкчү болот деп. Бул биринчиден жөнөкөйлүк жана ийкемдүүлүк экен. Жөнөкөйлүк дегенде кандай түшүнөбүз? Кандайдыр бир кандай техникалык курал дейбизби, жана байланышуу каражаттарын колдонууда бир же эки платформаны же бир же эки санариптик куралды гана колдонот экен да. Мисалы үчүн 5-6 мисалы үчүн санариптик куралды же жанагындай тиркемени же платформаларды берсеңиз, бул балдарга көбүрөөк мындай пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп калат экен. Ошондуктан жөнөкөйлүк дегенде ошо онлайн окутууну жүргүзө турган жолдун жана колдоно турган куралдардын аз санда болушу. Анан ийкемдүүлүк, бул албетте ар бир окуучу ар кандай ылдамдыкта үйрөнөт да. Ар бир адам баласынын өзүнүн үйрөнүү мындай ылдамдыгы болот, үйрөнүү стили болот. Ошондуктан мындай ийкемдүү болушу, мугалимдин ийкемдүү болушу, окуучуларга мисалы үчүн ийкемдүү болуп, мындай шарт бериши жакшы, максатка ылайыктуу болот. Айрым окуучулар бир нерсени өтө бат өздөштүрүп алышы мүмкүн, дароо эле өздөштүрүп алышат. Кээ бир окуучулар алардын өзүнүн үйрөнүүсү, ошонун когнитивдик жөндөмдөрү ошого жараша, алар кээ бир окуучулар жайыраак үйрөнүшү мүмкүн да. Ошого мугалимдин ийкемдүү болушу жакшы мындай жыйынтык берет экен. Анан кийинки ошол практикалык сунуштардын бири эртең мененки кайрылуу. Бул кандай кайрылуулар болушу мүмкүн? Мисалы, сиз кадимки окутууда, мектепте классыңызга кирип, же болбосо аудиторияга кирип, жогорку окуу жайынын мугалими болсоңуз, мугалим окуучуларыңыз менен андай саламдашып, баарлашып, анан бир ошол сабакты баштоого бир жакшы мындай баштоо мындай жөнөлгөлөрү болот да. Ал эми аралыктан окутууда андай нерсеге мүмкүнчүлүк жок, бирок күн сайын мугалим мындай окуучуларына эртең мененки кайрылуу кылып турганы абдан жакшы жыйынтык берет экен. Башкача айтканда, эртең мененки кайрылууда эмнелер камтылышы мүмкүн? Окуучуларыңыз менен кадимкидей эле саламдашып, байланышып, алардын күнү кандай болгонун, күнү кандай өткөнүн сурап, ал акыбалын, балким ден соолугун, маанайын сурап, мындай жөн гана бул гуманизм. Адам жогоруда башында айтып өткөндөй, адам өзүн жакшы сезгенде бир нерсени жакшы жасап, жакшы үйрөнөт экен. Окуучуларыңызды өзүн жакшы сездире турган нерселерди мындай камтысаңыз болот. Андан кийин эртең мененки кайрылууда ошол күндө окуучу же болбосо жасалчу нерселер боюнча кыскача эскертүүлөр, мисалы үчүн телесабактар саат канчада болушу мүмкүн, кыскача кайрылып эскертип коесуз. Ошол эле учурда кошумча окуу куралдарынан, кайсы китептен, кайсыл теманы окуучулар үйдөн окушу керек, үй тапшырмалары боюнча кыскача мындай маалымат, же болбосо жасала турган көнүгүүлөр тууралуу маалымат берип койсоңуз күн сайын, мисалы, бул ошол окуучуларды ошол күндөгү окууга берилгендиги
камсыздап ошого жардамчы болот экен да. Бул жогоруда да бир мындай кыскача айта турган болсок, саламдашуу ошол күндүн мындай кыскача пландары, окутуу темалары, теле сабактын убактары, күтүлгөн нерселер же тапшырмалар, үй тапшырмалары сыяктуу күн сайын кыскача мындай кыска кылып тизме кылып ошону окуучуларыңызга мындай жеткирип турсаңыз, мүмкүн болушунча эрте менен ошол баланын ошол күндөгү онлайн окутууга катышуусунун маанайын мындай жаратууга абдан чоң салымы болот экен. Анан кийин онлайн окутууда бул позитивдүү мугалим, позитивдүү бир кандайдыр бир ошол онлайн окутууга көмөкчү боло турган позитивдүү адаттарды калыптандырып алса абдан жакшы болот экен. Бул жогоруда айтып өттүк, жөн гана кабар алуу, көңүлүн көтөрүү, жакшы күн каалоо, пайдалуу позитивдүү макал лакап же болбосо афоризм, окуучуларыңыздын арасында ошол күнү туулган күндөрү болгондор болсо туулган күнүн куттуктоп же болбосо кандайдыр бир майрамды куттуктоо, ошол окууну аралыктан окутуунун жүрүшүнө жакшы бир маанай бере тургандай адаттарды мындай жасап ошону калыптандырып алсаңыз, бул абдан жакшы. Бул себептер мындай окутуунун академиялык мазмунуна түздөн-түз маанисинде тиешеси жок болушу, бирок ушул нерселер абдан маанилүү экен. Себептен изилдөө жүргүзүлгөн, ошол изилдөөнүн жыйынтыктарында онлайн окутууда академиялык мазмунга маани бериш керекпи же ошол коомдук эмоционалдык аспектилерине көбүрөөк маани бериш керекпи деп көрүшкөндө, ошол изилдөөнүн жыйынтыктары негизи аналыктан онлайн окутууда академиялык контент, окутуунун мазмунунан көбүрөөк адамда кечиресиздер. Микрофонуңуздарды дагы бир рет текшерип коесуздарбы? Кечиресиздер, жогоруда изилдөө боюнча айтып берип аттым эле. Академиялык контенттин өзүнө маанилүү мындай маани бериш керекпи же ошол окутуунун социалдык, эмоционалдык аспектилерине көбүрөөк маани бериш керекпи деп изилдеп көргөндө, ошол изилдөөнүн жыйынтыктары аралыктан өзгөчө, алыстан окутууда, аралыктан окутууда же онлайн окутууда ошол социалдык, эмоционалдык аспектке көбүрөөк маани берсе, ошого көбүрөөк кам көрсө, ошол баланын окутуунун, академиялык окутуунун мазмунун өздөштүрүүсүнө жакшы жардам берет экен да. Бир группага, мисалы, ушундай изилдөө жүргүзүлгөн, бир группада балдардын эч кандай үйдөгү шарттары мындай эске албай, аларга эч кандай адам катары мамиле кылбай, мындай бир гана ошо талап коюп, ушуну үйрөнүшүң керек деп эле ушундай маанайда өңүттө жүргүзүлөт да окутуу. Анан кийин дагы бир топко окуучуларга көбүрөөк мындай окутууда, онлайн окутууда гуманизмди биринчи орунга коюп, балдардын, окуучулардын, студенттердин жанагы биз жогоруда айтып өткөн коомдук эмоционалдык муктаждыктарын эске алуу менен мындай эске алып, анан ошол нерсеге биринчи маани берип, анан кийин академиялык окутууга маани бергенде, ошол социалдык, эмоционалдык муктаждыктары канааттандырылган окуучулардын жыйынтыктары жакшыраак болгон да. Негизги бунун дагы себептерин түшүндүрүп кете турган болсок, бул академиялык адамдын үйрөнүү дагы бул муктаждыгы, талап, милдет, балким жоопкерчилик. Бирок адам катары эң биринчи кезекте бул биздин жана жогоруда айткандай, биздин табигый, биздин табиятыбыз талап кылган муктаждыктар бар да. Бул да окутуу, кайсыл жерде жумушта болобу, окутууда болобу, күнүмдүк турмушта болобу, бул маанилүү нерсе. Башкача айтканда, ошол эмоционалдык адамдын коомдук эмоционалдык муктаждыктарынын калыптандырышы. Биз жогорукуда айткан, мисалы үчүн, жөнөкөйлүк, эрте мененки кайрылуу, позитивдүү адат, мына дал ошол окуучулардын окутуу процессиндеги жакшы мындай маанай берип, алардын ошол психологиялык, эмоционалдык муктаждыктардын калыптандырыш, мындай канааттандырылышын шарттай турган нерселер да. Анан албетте жогоруда айткандай, эгер студент өзүнүн жакшы мындай кам көрүлүп атканын сезгенде, өзүнүн жакшы көрүлүп атканын сезгенде, өзүнө колдоо көргөзүлүп атканын сезгенде, албетте анын мындай дилгирлиги, окууга болгон ынтызарлыгы, мотивациясы, үйрөнүүсү сөзсүз жакшырат экен. Анан кийин дагы бир практикалык сунуштардын бири, кийинкиси бул негизги баарлашуу аянтчасын түзүү. Негизги баарлашуу аянтчасын түзүү
кандай жол менен болушу мүмкүн? Балким бул формалдуу же формалдуу эмес түрдө да болушу мүмкүн. Эгер формалдуу эмес түрдө түзөм десеңиз, мисалы үчүн WhatsApp'тан өзүнчө бир өзүңүздүн классыңыздын группасын ачып коюңуз. Ошол жерде окуучулар бири-бири менен байланышсын. Же болбосо, эгер сиз иштеген мектепте, мисалы үчүн Google платформасы колдонула турган болсо, ошо Google групп түзүп алсаңыз болот. Башкача айтканда, жогоруда айтып өтпөдүкпү? Жөн гана адам менен баарлашуу дагы бул адамдын негизги муктаждыгы да. Бул окутуу процессинде дагы маанилүү. Ошол бир аянтча түзүп берсеңиз окуучуларыңызга, алар бири-бири менен байланышып, баарлашып, пикир алышып, балким көбүн эсе ошол окулуп жаткан тема боюнча, балким тапшырмалар боюнча бири-бири менен байланышып, пикир алышып, бири-бирин колдоп, бири-бирине көмөк көрсөтүп, жардамчы боло ала тургандай бир аянтча түзүп берсеңиз, албетте бул ошол үйрөнүүнүн жүрүшүнө, сапатына, жыйынтыгына жакшы таасирин берет экен. Кечиресиздер, бул жерде кичине ката кетип калыптыр, грамматикалык. Андан кийинкиси окуучулардын эмгегин, бул кечиресиздер, кийинкиси экен. Негизги баарлашуу аянтчасын түзүүдөн кийин бул окуучулардын өзүнөн кайтарым пикир алып туруу дагы абдан маанилүү фактор экен. Окуучулардын өзүнөн кантип кайтарым пикир алабыз? Ошол аралыктан окутуунун жүрүшү кандай болуп жатат аларга, жыйынтыгы кандай болуп атат, оор болуп атабы, жеңил болуп атабы, кызыктуу болуп атабы, кызыксыз болуп атабы, мына формалдуу түрдө, балким информалдуу түрдө окуучуларыңыз менен баарланышып, же студенттер менен баарланышып, алардын өзүнөн да кайтарым пикир алып туруу ошол окутуунун сапатын камсыз кылууга абдан жакшы таасир берет экен. Жана өзүңүз мугалим катары сиз эмнени туура жасап атасыз, эмнени туура эмес болуп калып атат, эмне жакшы жасалып атат, эмне жакшы жасалбай калып атат, кандай өзгөртүү, кандай толуктоо же кандай өнүктүрүү киргизсе болот деген нерселерди мындай изилдеп көргүңүз келсе, ошол окуучулардын өзүнөн кайтарым пикир алышыңыз мындай сизге эң жакшы натыйжаларга жеткире турган пикирлерди берет экен. Андан кийинкиси окуучулардын эмгегин, аракетин баалоо. Бул жерде кечиресиздер, чынын ордуна ш жазылып калыптыр. Окуучулардын эмгегин, аракетин баалоо же болбосо мактоо. Бул жерде баалоо дегенде жанагы биз окутууда колдонулган формалдык баалоо эмес, ошол аракетин мактоо деп айтсак болот да. Анан бизде негизги дагы бир белгилей кетчү нерсе биздин коомчулукта көп учурда биз адамдын өзүн мактайбыз да, окуучулардын өзүн мактайбыз. Сен ушундай кызсың, же сен ушундай баласың деп адамдын өзүнүн инсандыгын мындай мактабайбыз да, көбүнчө менин байкашымча көбүнчө мындай көп колдонулган практика. Бирок педагогика илимдеринде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы ар дайым көргөзүп келгендей, адамдын же болбосо окуучунун өзүн мактоо бул тескери жыйынтыктарды берип калат экен көп учурда. Абдан сен ушул акылдуусуң, азаматсың да, сен абдан акылдуу кызсың десе, мисалы үчүн ошол нерсени уга берген адам белгилүү бир учурда келип, мен акылдуу экенмин да деп өзүн мындай башкача сезип, мындай аракет жасоо дегенди эмгек кылууну, изденүүнү токтотуп коюшу мүмкүн экен да. Бирок баарыңыздар белгилүү, баарыңыздар жакшы билгендей, окутууда, билим алууда, үйрөнүүдө бул аракет, изденүүчүлүк, ар дайым үзгүлтүксүз эмгек кылуу өтө маанилүү эмеспи? Ошондуктан окуучунун өзүн эмес, бул окуучулардын жасаган эмгегин, аракетин бааласаңыз, демек ошол жасалып жаткан окуучунун жасап жаткан аракетин дагы арттырат экен да. Башкача окуучунун өзүн эмес, жасаган ишин, аракетин, эмгегин баалаңыздар. Ошол дагы аз да болсо, кичине да болсо ошого жакшы ошол нерсени байкап, ошол нерсеге рахмат айтып койсоңуз, окуучуларыңыздын сабакка берүүсү, катышуусу, аракет кылуусу, изденүүсү артат экен. Мисалы үчүн жөн гана мисал ала турган болсок, ушундай синхрондук сабак учурунда катышкан окуучулардын ошо сабакка катышуусун мактап, ошо катышуусуна рахмат айтып койсоңуз, бул окуучуларыңызга сөзсүз мындай жакшы таасир берет. Анан майда жетишкендиктерди белгилей билүү абдан маанилүү экен аралыктан окутууда. Бул окуучудан окуучуга мындай өзгөрүшү мүмкүн, же класс деңгээлинде болобу, майда жетишкендиктерди
белгилеп ошолорго жакшы окуучуларга мындай мотивация бергенге жакшы нерсе экен. Ошо класс катары бир коомдоштук деп жакында башында айтпадыкпы? Коомдоштукка катары мындай майда жетишкендиктерди белгилей билүү ошол окутуунун позитивдүү жүргүзүлүшүнө жакшы салым кошот экен. Андан кийин ийгиликтүү аралыктан окутууга практикалык сунуштардын дагы бири бул эми аралыктан окутуу, онлайн окутуу сөзсүз түрдө технологиянын жардамы менен мындай жүргүзүлөт эмеспи? Анан технология албетте бузулат, ар кандай күтүлбөгөн жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Анан мугалимдердин ошо күтүлбөгөн жагдайларга даяр болушу, ошондой кандайдыр бир күтүлбөгөн жагдайлар, проблемалар чыгып калган учурда кантип ошол нерсени, маселелерди чечсе болот, же окутуунун жүрүшүн үзгүлтүүгө учуратпай алып кетсе болот. Ушул тарапта да ойлонуп, алдын ала план түзүп алган абдан мугалимдерге жана окуучуларга алардын окуп үйрөтүү процессинде жакшы жардам берет экен. Жыйынтыктап айта турган болсок, бүгүнкү вебинарда талкууланган 5 негизги мини теманы ачкыч сөздөр менен жыйынтыктай турган болсок, бул эң биринчи бул коомдоштук түзүү, үйрөнүүчүлөрдүн, изденүүчүлөрдүн бири-бирин колдоого, бири-бирине көмөк көрсөтүүгө, бири-бирине жакын ишенимдүү мамиле кура алып турган коомдоштук түзүү жана анын мааниси абдан чоң экен. Анан онлайн окутууну баштоодо окуучуларга, студенттерге маалымдуулуктун жаратылышы негизги шарттардын бири экен. Андан кийинки бул жеткиликтүүлүк туурасында сүйлөштүк. Технологиялык жеткиликтүүлүк жана мугалимдин өзүнүн жеткиликтүүлүгү онлайн окутууда өтө чоң роль ойнойт. Андан кийин байланыш жолдорун аныктоо, байланыш эрежелерин аныктоо, пландаштыруу жана ошолор тууралуу окуучуларга маалымат берүү дагы негизги шарттардын бири экен. Анан албетте ошол онлайн окутууну мындай жакшы жылма алып кеткенге пайда мындай жардамчы боло турган практикалык кеңештер туурасында мындай сөз болду. Негизги менин вебинарым ушул менен аягына чыгат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Нурайым. Аябай жакшы презентация болду. Анда эмесе азыр урматтуу катышуучулар, суроолоруңар болсо бере берсеңиздер болот, колуңуздарды көтөрүп. Мен чаттан дагы окуп коеюн, эме суроолор болсо, чаттан. Ата колуңуздарды көтөрүп суроо берсеңиздер да болот. Мамадиярова Бактыгүл жазып атат. Телевизор, телефондорду тактап бүттүк, сабактарды уюштурууда ата-энелердин жардамы бизге өтө керек дейт. Тунугай Оразалиева жазып жатат. Класс жетекчилер өзгөчө маани берүү керек, эрте мененки эскертүүдө деп ойлойм. Нуржан Арстанбекова, коомдоштукту кызматташтык десек болот да дейт. Кызматташтык десек болобу? Негизи кызматташтык десек дагы болот. Бул community деген сөздөн келип, мындай англис тилинде community деп айтылат. Анан ошо кыргызда толук маанисин бере тургандай, балким бизде бул көп колдонулбаган үчүн да которуу бир аз кыйынчылыкка турду. Балким биримдик десе болот, же тобу дагы десе болот, кызматташтык деле берсе болот, бирок негизгиси мындай ошо концепттин өзүн түшүндүк деп ойлойм. Башкача айтканда, мугалим менен окуучулардын жана окуучулардын өз ара мындай бир жакшы мамилеге келип, мындай жапатырмак мындай окутуу, үйрөтүү процессин алып кетүүсү да. Жамаат деп койсок болобу деп сурап атышат, жамаат. Негизи кыргыз тилинде бул дагы ошо жакшы мындай маанилеш да, жакшы мындай ушул сөздү да которсок болот, бирок менин оюмча эми жамаат дегенде көбүнчө бизде мындай диний өңүтү бар экен, ошон үчүн бул сөздү колдонуудан бир аз кармандым. Казак тилине которсок коомдоштук деп
мисалы коомчулук дегенде биз өтө чоң да өлкө деңгээлде коомчулукту алабыз. Коомдоштук дегенде ошол класс мугалими менен окуучулар арасындагы биримдикти топту же болбосо мектеп коомчулугунда коомдоштугу десек, ошондо мындай бир өлчөмүн белгилегендей болот экенбиз да. Анан ошого мен коомдоштук деп котордум. Эми бирок эгер туура сиздерге мындай туура эместей сезилсе же туура эмес деп ойлосоңуздар, албетте сиздердин пикириңиздерге ачыкмын. Бул нерсени мындай чогуу которуп, эң жакшы котормосун таап, ошол нерсени жайылтсак жакшы болот. Тесла деген сурап атат, микрофондон сүйлөсөк болобу дейт. Болот. Микрофонуңузду жандырып сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы, Элдир айым, Нурайым айым, анан башка катышуулар. Мен негизи суроо эмес, бул баягы concern деп коет англисчеде. Мени ойлонтуруучу маселелер болду да, баягы негизи презентация өтө сону мыкты таржидеп өттү. Кээ бирки берилген сунуштарды кантип чечип алсак болот же бир аз ачыктап коесуздарбы дегенде, себеби жеткиликтүүлүк дегенде биз баягы азыр пандемия учурундагы аралыктан окутуу маселесинде сүйлөшүп атабыз да, туурабы? Ошондо мисалы жеткиликтүүлүккө келгенде, мисалы теледен берген сабактар да мындай маселелер чыгып калышы мүмкүн да. Кайтарым пикир, баягы feedback, же болбосо билимди балоо assessment. Булар кандай жөнгө салынат да, мисалы анан бир үй бүлөдө мисалы 3-4төн бала болсо да, мисалы анан онлайн окутуу каражаттары жетиштүү болобу? 3-4, мисалы 1-класс, 3-класс, 5-класс, 9-класс. Булар мисалы сабакты баарын кандай алат? Анан кийин биз social distancing деп атабыз. Кандай деп атат кыргызчада? Социалдык дистанциялык аралыкты узак тур дегендейчи, 2 метр же канча метр. Ошондо кафе шоп деп атабыз, же болбосо китепкана деп атабыз. Ошол эле маселеге барып калбайбы? Эгер окуучу кафе шопко болсо, китепканага барган болсо, мектептерден эле билимди ала берсе болбойбу дегенде. Ошондой бир сактануу эрежелери. Бул биринчи менин баягы concern. Экинчиси баарлашуу аянтчасы. Мисалы формалдуу эмес түрдө баарлашуу деген сунуштар келип түштү. Формалдуу эместе мен мындай бир concern'ым бар да. Мен 10-чы, 11-чи, 12-чи класстын окуучулары менен бир жаш мугалимдин формалдуу эмес мамилесине мен бул каршымын да. Мындайча айткандачы, WhatsApp же болбосо телефон номерини алмашып, мугалим менен окуучунун мындай мамилесине мен мындайча каршымын. Биздин Кыргызстанда негизи мугалим окуучу мамиле этика эрежелери барбы негизи? Ошондой бир ар бир мектепте ошондой бир мугалимдерге колдонмо же болбосо мугалимдерге эскертме деген китепчелер берилеби окуу башталышында? Же болбосо менин мындай бир WhatsApp же болбосо башка Google Forms же Google групптарда мындай бир concern'ым бар да. Concern кыргызчасы кандай айталы? Ойлонткон маселе. Cyberbullying же болбосо кибер коркутуу бүркүтүү, бири-бирини жамандоо, бири-бирине мындай бир оюн айтса, биздин окуучулар канчалык деңгээлде бул адепти билет да, технология, онлайн адебиничи. Ошондой бир немелер, эрежелер мектепте завуч тарабынан, мугалим тарабынан, директор тарабынан мындай кагаз колдонмолор жазылабы? Ушундай бир немен бар чыгып атат да. Анан кийин мен бир сунуш катары азыркы аралыктан окутуу учурда мисалы кандай кыйынчылыктарга туш келип атабыз? Үйдө балдар ата-энесиз калып атат да. Кичинекей балдар билимге жетпей жатат. Мисалы компьютерди колдонушу мүмкүн эмес, колдоно албашы мүмкүн, телефонду колдоно албашы мүмкүн. Мен мындай бир чоң ата чоң эне институттун киргизи деген бир пикирим бар да. Же болбосо homeschooling институтун киргизүү да, үйдөн окутуу. Мисалы ата-энелер сабактарга чтениядан болсун, математикадан болсун жардам берип, ошондой бир азыркы учурдан чыгып кетүү ыкмаларынын бири катары деп атам да. Бирок жалпысынан алганда ушул неме ой консерндерге жооп берип койсоңуз, анан кийин жалпысынан алганда рахмат, сонун болду. Кечиресиз, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз кыскача, аты жөнүңүз, каякта ким болуп иштейсиз? Мен негизи билим берүү системасында 11 жыл иштейм, чет өлкөдө, көбүнчөсү AQSh'da, анан азыр болсо Жапон өлкөсүндө.
Атыңыз ким? Атым Нурбек. Рахмат, Нурбек, абдан жакшы пикирлериңиз менен бөлүштүңүз. Негизги чындап сиз айтасыз, сиздин жанагы сизди кыжаалат кылган, сизди ойлонткон маселелер чындыгында маанилүү. Азыр сиздин ушул эндемеде ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жана сиз айткан нерселерге мындай кыскача мен өзүмдүн пикирими билдирип коеюн. Жанагы андай коомдук аралыкты сактоо. Бул эми пандемия башталгандан 6 ай өттү. Мисалы үчүн эми мен да өзүм да четтемин, бирок бул жакта ар бир адам уже социалдык аралыкты кармануунун маанисин түшүнүп калды да. Китепканага барабы, ресторанга барабы, же анда кофе-шопторго барабы, ошол учурда социалдык аралыкты карманып атышат адамдар. Жана ошол китепканада болобу, же болбосо кофе-шоптордо алар дагы атайын аралыктарды белгилеп коюп атышат. Мисалы үчүн Кыргызстанда эми бул нерсени күтүшүбүз керекпи, бирок буну күтпөй койсок дагы болбойт да. Адамдар акырын ошол социалдык жанагы негизги эрежелерди карманып, социалдык аралыкта сактап барып, мисалы китепканага барып окуп келе алышы менин жеке пикиримде мындай кооптуулукту жаратпайт. Биринчиден маска тагынса, экинчиден аралыкты сактаса, башка адамдар менен жакын контактка барбай, китепканага барып, же болбосо ошол жерде бекер интернет болсо, эми бул маселеге ачык каяктан келип чыкты эгер баланын үйдө интернети жок, интернетке мүмкүнчүлүгү жок болсо деген жагдайда да барып акырын барып окуп келсе болот. Эгер мисалы райондордо, шаарда десек, ошонун аралыкты кармануу менен маска тагынып алып барып, ошол жерден интернетти колдонуп келсе, менимче кооптуу мындай коопсуз эле болсо керек. Бирок сиз айткан, сиздин оюңуз дагы жүйөлүү. Бул жердеги дагы негизги шарттардын бири бул ошондой коомчулукка чыгууда маска тагынуу жана аралыкты сактоо. Анан формалдуу эмес байланыш боюнча, формалдуу эмес байланышты мен кандай дедим, мисалы үчүн жекече мааниге кирип кетмүш. Мисалы үчүн формалдуу мамиледе, мисалы үчүн мугалим балдарга бир академиялык суроо бериши мүмкүн, ушундай. Анан окуучулар жооп бериши мүмкүн. Формалдуу эмес дегенде, ошол эле сиз айткандай жакшы адеп аклак эрежелерин, мугалимдин жеке кесиптик этикасын кармануу менен эле жанагыдай академиялык контентке байланышы жок байланышта болуусу да. Мен түшүндүрө алдымбы билбейм. Жөнөкөй эле мисалы үчүн окуучулардын арасындагы мындай мамилени камсыздоо үчүн дагы мугалимдин катышуусу ошол жерде модель болуп бериши маанилүү. Биз жогоруда айтпадыкпы, коомдоштуктун үчүнчү негизги өзгөчөлүгү бири-бирине сый урмат, колдоо баалуулуктарына таянат деп. Сиз айткан жанагы cyberbullying деген нерсе ошол коомдоштук түзүлүп атканда ошол мындай маани берилип, алдын ала мындай даярдоого ошо коомдоштук жакшы жардам берет да. Башкача айтканда, студенттер мугалим менен окуучунун байланыша алышы дедик. Башкача айтканда, ишенимдүү мамиле дегенде кандай? Бул ишенимдүү дегенде адам өзүн коопсуз сезет, Ошол эле учурда окуучулардын өз ара байланышы дедик. Ошол учурда дагы мугалим ошо байланышты түзүүдө, байланыштын түзүлүшүндө окуучуларга жардам берүүдө сөзсүз сиз айткан жанагындай кандай десем, эрежелерди, мындай гуманизмдин принциптерин карманып, ошол мамиленин түзүлүшүнө жардам бериш керек. Эгер ошондой бири-бирине жакын, жагымдуу, ишенимдүү мамиле түзүлгөндө, мугалим менен окуучунун арасында жана окуучулар менен окуучулардын арасында ошондой бири-бирине жана буллинг деп коебуз, бири-бирине кандай ушул буллингди кыргызчасын мен да жакшы отура албай атам азыр кечиңизде. Басымтуу, кемсинтүү. Басымтуу, кемсинтүү, бири-бирин жаман сезире турган нерселерге барбайт деп ойлойм да. Негизи коомдоштуктун түзүүнүн биринчи максаттарынын бири ушул. Ишенимдүү, жагымдуу, жакшы мамиле. Бири-бирине жакын, жагымдуу, ишенимдүү мамиледе болгон окуучулар, классташтар жана алдай нерсеге барбайт деп ойлойм да. Негизи коомдоштук түзүүнүн артындагы философиянын бир функциясы дагы ушул болуп эсептелет. Анан кийин чоң ата энелер боюнча сунушуңуз эми жакшы экен, бирок технологияда аларга да окутууну жүргүзүлүшү шарт болот деп ойлойм. Негизинен менин пикирлерим ушулар. Сиздин сунушуңузга жооп бере алдым деп үмүт кылам. Чоң рахмат ачыктаганыңыз үчүн. Чоң рахмат. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Сурооңуздар болсо,
Микрофондоруңуздарды жандырып сурай берсеңиздер болот. Бул жакта чаттан дагы окуп коеюн, чатка да жазып атышат. Жанагы коомдоштук боюнча жазышты да, эми коомдоштук деп которулбайт дейт Нуржан Арстанбекова. Бул мугалим менен окуучунун кызматташуусу деп эле которулат дейт. Андай эмес, коомдоштук. Андан да чоң нерсе да бул. Бунун эми кызматташтыгы бул коомдоштуктун бир канча мындай өңүтү болуп атпайбы? Биринчи адамдык, жеке адамдык мамиледен келип, анан кийин мугалим менен окуучу деген статуска келип атабыз. Балким ушул окуучу, мугалим деген мамиленин мындай шартталышына жардам бериши мүмкүн. Ушул жерден да бир аз тактап өтүп кетейин. Эми бир нерсе, бул жерде коомдоштукту түзүү маанилүү, башкача айтканда биримдик, бири-бирине жакын, ишенимдүү, жакшы мамиле түзө алган бир биримдик. Ал биримдикте бир класс менен мугалим болушу мүмкүн, алда бир чогуу мектеп болушу мүмкүн. Бул нерсе эмне себептен маанилүү дегенде, биз биринчи кезекте мугалим, окуучу деген бул статус, кесиптик мындай бир статус. Бирок ушул статустардын дагы статусу деген нерсе бар. Эң биринчи кезекте ар бир адам бул адам да. Биринчи окуучу менен мугалим деген деңгээлде мамиле түзүүдөн мурда мугалим окуучулар менен эң биринчи кезекте адам катары мамиле түзө алышы, жакшы мамиленин, жакшы сиз айткан балким кызматташтыктын, биримдиктин, коллективдин мындай түзүлүшүнүн биринчи кадамы болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн кызматташтык десек, бул жерде ошол нерсенин бир эле өңүтүн түшүндүрүп калат болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы кимдерде суроо бар? Микрофонуңуздарды жандырып сурасаңыздар болот. Чаттагы суроолорду окудум баарын. Galaxy J5 дейт. Эң мыкты делген аралыктан окутуунун платформаларын сунуштай аласыз, жөнөкөй, четкиликтүү дейт. Ушул боюнча дагы мен ойлонуп көрсөм, азыр мен өзүм абдан жакшы көргөн, колдонгон, чындап эле мугалимдердин ишин абдан жеңилдете турган платформалар бул көбүнчө англис тилинде болуп атат да. Ошол нерселердин кыргызча же орусчасы болсо абдан жакшы болмок. Мисалы CISO, башталгыч класстар үчүн CISO деген платформа бар, аябагандай жакшы. Ошол эле G Suite деп коет, Google платформасы абдан мугалимдерге абдан жакшы мүмкүнчүлүк болмок, бирок бир кемчилдиги ушул тил жагынан четкиликсиз болуп атат да, англис тилинде болуп атат. Анан орус тилинде Google'дун кээ бир платформалары орус тилинде бар экен, ошол мен Google платформасын сунуштайт элем. Google платформасынын тиркемелерин. Google Classroom, Google Form, Google Slides, Google Docs, Google Drive. Бул абдан сонун көп нерсени жеңилдетет. Мисалы, биздин мен иштеген мектеп ошо Google платформасын колдонобуз да. Жана ошону сунуштай алат элем. Эгер сиз англис тилин жакшы билсеңиз, сиз иштеген мектептин окутуу тили англис тили болсо, анда мен ошо Google'ду сунуштамакмын. Рахмат. Биз Zoom'га киргенде 40 минутада бүтчү эле, кантип минутасы көбөйдү дейт. Кечиресиз, түшүнбөй калдым, суроону кайталап коесузбу? Zoom'ду айтат да 40 минут эле акысыз. Аны үчүн акылуу 40 мүнөттөн көп колдоном десе, Zoom'ду анда акы төлөш керек, айына. Zoom'дун буга мен жооп берип коеюн, акылуу версиясында айына $15 төлөйсүз. Анан сизге акылуу версиясын алып туруп, каалаганча уюштура берсеңиз болот. Ал эми акысыз версиясында 40 мүнөт болот да. Дагы суроолоруңуздар барбы? Zoom'га акы төлөбөйм десеңиз, башкалар бар, Jitsi бар акысыз, Google Meet, дагы кайсылар акысыз, Microsoft Teams бар. Ошо үчөөнү акысыз колдонсоңуз болот. Аларга студенттериңиз менен кирип, видеоконференция кылсаңыз болот. Жана breakout rooms деп коет, мындай аларды топ-топторго бөлүп, аларды 3-4 студент кылып,
топторго бөлүп, бөлмөлөрдү ачып Zoom'дан ошол бөлмөлөргө кирип иштегиле деп өзүңүз карап турсаңыз болот. Ар бир бөлмөдө кайсы студент эмне кылып атат, кайсы сөздү сүйлөп атат, кайсы комментарийди берип атат, активдүү катышып атабы топтук ишке. Баарын көзөмөлдөп, үстүнөн карап турсаңыз болот. 10 мүнөт, 15 мүнөткө аларды жиберип салып, комната бөлмөлөргө иштегенден кийин кайра келип презентация кылышса болот. Ошол бөлмөлөргө бөлүү деген функциясы бар да. Ар бир эле видеоконференция платформасынын Zoom'дуку деле бар, Microsoft'туку деле бар. Jitsi-ни колдонсоңуз болот, Jitsi-де да бар. Суроо Айжамал деген сурайм деп атат, сураңыз. Саламатсыздарбы? Рахмат, аябай сабак болду. Мен сиздерден бир суранычым бар да, ушул Zoom'да кантип ссылка менен таркатып сабак бизге мындай айтып атасызбы, вебинар? Ушундай кандай уюштурсам болот? Мен ушуну эч түшүнө албай койдум десеңиздер. Ушундан бир аз жардам бересиздерби? Бирок ата-энелериме алдын ала айтып, Zoom скачать этирип даярдап койдум да. Анан бирок мен өзүм ошол нерсени аткара албай жатам да. Мынтип Zoom'га ссылка таратып, сиздер сыяктуу кошо албай жатам. Биз Zoom боюнча онлайн университет май айында биринчи вебинарыбызды бергенбиз. Zoom'ду кантип колдонуш керек деп кыргыз тилинде Мирлан агай. YouTube'да видео записи бар. Азыр мен бул жака жиберип коем сизге. Кирип көрүп, кадам-кадам пошаговый инструкция бар да. Кайсын басыш керек, кантип чакырыш керек, шилтемени катышуучуларга, студенттерге кантип жибериш керек. Баары бар кыргызча. Анан Google Classroom'ду да үйрөткөнбүз. Google Classroom'ду дагы кадам-кадамы менен үйрөткөнбүз кыргызча. Анын сыртында Jitsi, Google Meet, аларды да үйрөткөнбүз. Аларды да үйрөнсөңүз болот кыргызча. Азыр мен ссылкасын жиберип коем, шилтемесин чатка. Эми берки онлайн университетке жиберип койсоңуз да жакшы болот эле, берки жака элечи, WhatsApp'ка элечи. Макул, WhatsApp'ка жиберип коем анда. Биздин YouTube канал бар, YouTube каналга кирип, видеолор бар, плейлисттер бар. Плейлисттерде онлайн окутуу деген плейлист бар. Ошого кирсеңиздер, баары бар, 10 чакты видео бар. Онлайн окутуу боюнча ресурстар кыргызча. Сади Муро кол көтөрүп атат. Сурооңуз барбы? Ооба, саламатсыздарбы? Чоң рахмат вебинар үчүн. Менде мындай суроо бар да, мисалы үчүн азыр жөнөкөй жанагы мектепке барганда класста жана нормалар бар го, мисалы үчүн 25 окуучу болсун, андан ашканда уже жана ийгиликке жетишпей калат дегенчи. Могу онлайндагы мисалы сабак өтүп атканда нормалар барбы ушундай, мисалы үчүн дагы эффективдүү, дагы ийгиликке жетиш үчүн ушунча окуучу болсо деген, анан ушунча мүнөт өтүлсө дагы окуучулардын жанагы көңүлү бурулуп, анан эффективдүүлүк дагы көбүрөөк болот дегенчи. Ушундай мисалы сиз иштеп аткан Нурайым, сиз иштеп аткан мектеп же университет ошол жакта кандай? Яна сиз жана башында айтып атпадыңызбы? Биз окудук депчи, ошо жана Америка кайсы жерде дедиңиз? Ошол жактан ошондой стандарттарды айтылдыбы? Рахмат. Негизги жакшы суроо экен. Биздин мектептин өзүнүн иштеп чыккан программасынын негизинде айта турган болсом, синхрондук окутууларда 10 студент болду. Мисалы айтканда 10 студенттен ашпаш керек деген талап. Синхрондук окутуу учурунда. Эгер асинхрондуу болсо, бардыгы класс толук катыша алса болот. Мисалы, эгер 10 окуучу боло турган болсо, сиз классыңызда 25 окуучу боло турган болсо, балким ошол 12 кылып бөлөсүзбү. Эгер 30 боло турган болсо, балким 10-дан кылып бөлсөңүз болот. Негизги ошол бизге айтылган нерсе синхрондук окуу учурунда 10-12 студент деп айтылды. Андан кийин окутуу онлайн синхрондук сабактын узундугу 45 мүнөттөн ашпаш керек, мүмкүн болушунча 30-40 мүнөт арасы деп кеңеш берилди. Жана ошол негизинде окутуу жүргүзүлдү. Рахмат. Биз дагы 28 июлда өткөнбүз онлайн окутуу методу боюнча вебинар.
онлайн университеттин YouTube каналында бар видео записи. Аралыктан окутууну бардык окуучуларга канткенде бирдей шарт түзөбүз деген темада өттү. Ошол жакта биз сунуштаганбыз канча саат биринчи класстарга, башталгыч класстарга, ортоңку жана жогорку класстарга күнүнө канча саат онлайн сабак өтүш керек деген рекомендация бердик. Ошону карап көрүп чыксаңыздар дагы болот. Онлайн университеттин YouTube каналында турат. 28 июльда чыгарганбыз. Дагы суроо келип атат. Тунугай Орозалиева дейт. Чатка эле жиберип коюңчу дейт. Мен ссылканы сурап атыптыр. Сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар, спикерге? Сапат боюнча, окуучу саны боюнча биздин өлкөдө мисалда Жапанда бир класста 30-40 окуучу болот да. И сапат боюнча дүйнөдөгү жылдык PISA сынагынын жыйынтыктары боюнча Жапан биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып келет да. Мен ошол нерсеге такыр түшүнбөйм да. Сапат Кыргызстанда критерий барбы, мында 20-25 окуучу болсун, андан ашса сапаты бузулуп кетет деген. Эгер ошондой болгон болсо, эмнеге мындай стандарттар башка өлкөлөрдө жок? Эгерде бир класста 40 окуучу болсо деле сапаты ар дайым дүйнөдөгү алтынкы орундарда. Мен жооп берип койсом болобу? Ооба, силерге берип атат. Менин жеке пикиримде, мисалы, окуучулардын билиминин жыйынтыктары, ошо сиз айткан PISA. PISAдагы жыйынтыкка, PISAдагы жетишкендикке салым кошо турган фактор бул Жапанда же болбосо ошол эле PISAдан ар дайым биринчи, экинчи, үчүнчү эместен алдыңкы бештиктеги өлкөлөрдө мындай окутуудагы окуучулардын саны эмес. Бул негизи анализдеп көргөндө мектеп ичиндеги билим берүү системасынын ичиндеги факторлор жана билим берүү системасынын сыртындагы коомчулуктагы факторлор менимче аябай көп таасир берет менин жеке оюмда. Ошон үчүн бул эле нерсе эмес деп ойлойм да, менин жеке пикиримде. Негизинде, мисалы үчүн мугалимдин мүмкүнчүлүгүн деле карасак, когнитив лод деген бар да мугалимдерде. Ар бир адамдын когнитивдик канчалык жүктү көтөрө алышы бардык адамдарда бирдей. 40 студентке жетишүүсү менимче оорураак болуп калат да. Бирок эми ал жакта Жапандын билим берүү системасын аябай жакшы билбейм, бирок ал жакта кандай окутулат, окутуу убактысы канча, класстардын көлөмү канча, ал жакта ассистенти барбы жокпу, ошол нерселерди дагы караш керек деп ойлойм. Кечиресиздер. Сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. Бул менин көз карашым. Рахмат. Көптөн бери ойлонуп жүргөн маселе да, чынында эле. Негизи бир изилдөө жүргүзүлүптүр да, негизги оптималдуу окуучунун саны канча болуш керек? Мисалы үчүн 30 окуучу болсо, 30 окуучуну 25ке түшүрүшкөндө окуучулардын мындай билим деңгээлинде эч кандай жыйынтык болгон эмес. Анан түшүрүп келе беришкенде окуучулардын саны 17ге жеткенде окуучулардын жыйынтыктарында абдан кескин өсүш болгон да. Эми албетте бул көп эле билим берүү тармагында болгон көп изилдөөлөр бул эми Америка батыш өлкөлөрүндө өзгөчө Америкада жасалат. Эми ал жактагы контекст, билим берүү программасы, мугалимдердин даярдыгы, ал жакта билим берүү системасынын ичиндеги факторлор, сыртындагы факторлор такыр башка. Бирок азыркыга жасалган изилдөөнүн көргөзгөн маалымат оптималдуу сан 17. Чоң рахмат. Маалымат үчүн 40 окуучуга бир мугалим ассистентсиз. Рахмат. 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 Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар, спикерге? Чатка жазып атышат.
Нурайым эжеке, азаматсыз, англис тилин өзгөчө билгениңиз мотивация берди. Сизге рахмат. Туура, бизде класс комплект 30 окуучу болуп кетет дейт. Рахмат, рахмат. Мен бирдеме кошумчалап койсом болобу жана окуучу саныначы? Бул жерде жанагы 25 жана 30 дегендин себеби бул жанагы класстардын ичи ошол окуучу батканга жана санитардык нормалар деп коет го. Ошого байланыштуу болсо керек. Мисалы Кыргызстанда билем жанагы ассистент мугалим деген нерсе жок болчу да, мисалы үчүнчү чет өлкөлөрдө бар, мисалы ассистент мугалимдер деп, алар жардам берет, жана мугалимдин жардамчы мугалимдер деп коет го биздечи. Ошолор болгон үчүн аларда мисалы аудитория кенен болуп, жана абалуу, жана ошол сыяктуу болуп, бизде ошо жана кээде айтып калат да, жана мемедечи, мен да так билбейм бул жөнүндө, санитардык норма 25 окуучу деп коет да жана жердечи. Мен ойлойм ошо класстын ичиндеги жанагы окуучулар деле кененен отуруш керек, жана 40 окуучу же болбосо 30 окуучу 25-20 бата турган жерге отурган болчу, конечно, жана эффективдүүлүк жоголуп кетет да. Мен ошондон ошол нерсени айткан болчумун жана жерде. Рахмат, түшүндүргөнүңүзгө. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Азыр чаттан окуп койсом, Жамал Атабаева. Бизде азыр бүт эле 40тан ашык окуучу. Группага бөлүп окутуп, ар кандай методдорду үйрөнүшүп, сапат жакшы боло баштады. Комментарий экен, Окуучунун саны аз болсо, сапат жакшыраак дегенге мисалы үчүн бир далил. Бизде мугалимдер мисалы сапат боюнча алар кечке эле жаза берет, план толтурат, анан кечке жазуу иштери менен, кагаз иштери менен алек болуп эле, анан сабак өткөндөн чарчап калат окшойт. Ошо кагаз иштерин азайтыш керек го, журнал толтура беришет го кечке. Ошону азайтып, андан көрө методдорду үйрөтсө, сонун болмок ошонун ордуна кагаз толтурткандан көрө. Эң туура айттыңыз, Эжеке. Эң туура айттыңыз бул жерде. Кечке толтурасыңарбы ошо? Чоң көйгөй, ооба. Эң көйгөйлүү маселе ушул да. Туура айттыңыз. Канча саатыңар кетет бир күндө ошого? Мисалы 4 сабагыбыз болсо, 4 сабактан мисалы алипе дейли, анан кийин жазуу, ар бирине план жазышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Аны ар биринчи числосун койдуруп, кол койдуруп завучка, анан кийин сабакка киришибиз керек. Эбир күнү баягы адамбыз бир жерибиз ооруп калат, же балдарыбыз сырколоп калат, балким бир иш чыгат айыл жергесине, сөзсүз түрдө. Анан кийин ошол мезгилде, даяр эмес мезгилде комиссия келет, же текшерүү келет, ушундай попал болуп каласың да. Мындай ыңгайсыз абалда каласың да. Ушундай учурлар болот да негизичи. Ооба, ушундай. Ушул сөзүңүзгө кошулам мен. Бир аз жеңилдетсек кандай болот? Анан кийин жанагы даяр жанагы эмелер бар го, пландар чыгарылат го. Ошону сатып алса, ошого да тыюу салганда учурлар болгондо, бизде үстүдөн район жактанчы өзүңөр жазышыңар керек депчи. Анан өзүбүз кээде жаза албай калган мезгилде ошону көрсөткөн мезгилде да. Негизинен мен чындыгында өзүм эле жазам мындай эме болупчу. Анан ошондой жазбай калган учурда негизи ошондой даяр эмес мезгилде бир нерсеге туш келесиң го. Бир аз жеңилдетсе кандай болот эле дейм да. Туура, бул башка бирөөлөр тарабынан жазылган пландарды деле алып, алардын методикасын бөлүшүп, мугалимдер чогулуп алып, методикаларын талкуулап, бөлүшүп, бири менен бир общий ресурс кылып алыпчы, бири менен берип, бирине бул метод иштейт экен, бул метод иштебейт экен. Мисалы, мен математикадан бул методду колдонсом, студенттер жакшы үйрөндү деп, ушинтип бөлүшүп, бирине берип, ошондой болот. Ал практика, дүйнөлүк практикада бар. Особенно азыр онлайнга өтүп атканда, онлайн методиканы баары жапатырмак чогуу киришип үйрөнүп атканда, баары бири-бирине үйрөтүп атат, бири менен бөлүшүп атат методдорду, пландарды, силабустарды.
Эми Нурайым, силерде кандай? Ушундай кагаз иштери, анан даяр пландарды колдонуу деген. Бизде негизи атайын бир платформа бар мугалимдер өзү үчүн. Ал жакта юнит болуп окутулат, эми бизде бар тема бөлүм ошого жараша багы силабустардын немелери бар да, мындай шаблондору. Анан даярдагы нерселер бар. Бизде мугалимдерди кагаз иштери менен дээрлик мындай алектенишпейт. Бардыгы даяр эле турат, мугалим ошону аткарып коет. Бирок lesson план, сабакты даярдоо, пландоону бул жакта мугалимдер ар бир класстын ар бир деңгээл, мисалы үчүн 1-класстын мугалимдери чогуу туруп чогуу жасайт, 2-класстын мугалимдери келип өздөрү чогуу жасашат. Ар бир өзүнчө эмес да. Бар окута турган нерселери бир. Окутуунун жыйынтыктары, стандарттар ошо багытталган, алар бир. Негизги окутуу методологияларын жана окутуу усулдарын чогуу талкуулашып, чогуу жасашат. Рахмат. Анда бизде дагы ошону киргизсе болот экен да, бизде эмне бөгөт болмок эле, ошо жаңыча усулдарды киргизсе сөзсүз болот. Бизде ошо силабус жазбайт болуш керек мектепте, Айжамал. Университеттерде жазышат. Силерде силабус жазасыңарбы? Же силабус мектептерде жаздырбайт да, бизде ошону киргизиш керек, жаздырыш керек. Силабус. Жок, бизде жок. Ошо бизде университетте. Силерде Нурайым силабус мектептерде бар да, мектептерде? Ар бир тема үчүн жазылат бизде, ар бир тема. Бизде Кыргызстанда ошо силабус жазганды үйрөтүп мектептерге киргизиш керек. Ошондо иши жеңилдеп калат мугалимдер. Мугалим дагы, окуучу дагы мындай алакда болбойт. Негизги мындай жолдорун так кылып алышат да өзүнө. Маанилүү нерселерге фокус болуп, бул убактысындагы, энергиясындагы абдан метип калат да. Мугалимдер анын окутуунун жүрүшүндө так планы жагынан ал жактан бул жактан изденип, биздин мугалимдер кыйналып калышат. Негизин бул силабусту так жазып алдын алайынбы? Көп нерсени сапаттуу пландоого да жараша болот эмес, башка жактан бул пландоо да, пландоонун жыйынтыгын жазуу ошо силабуста берилет. Ошол жазып киргизилсе, мугалимдерге абдан жакшы жөндөм болмок, алардын ишин дагы аябай жеңилдетмек. Анда биз министрликке сунуш киргизели онлайн университеттин атынан. Силабус жазганды мектептерге да киргизгиле, үйрөнүүнүн натыйжаларын, максаттарын, ар бир шагты үйрөтөлү деп, ушуну силабус киргизсин. Чатты окуп койсом, туура болот деп айтып атат. Жол картасы дейт силабусту, ооба, ал жол картасы десек да болот. Анан эме силабус бул календарный тематический план да дейт. Жок, андай эмес го, же хотя календарный силабустун бир бөлүгү, сөзсүз силабуста бир бөлүгү түзөт. Бирок силабустун өзүндө дагы көбүрөөк компоненттери бар. Дагы чатта жазып атышат. Силабус боюнча вебинар качан болот дейт. Аны Нурайдан сураныш керек, Нурайымдан өтүп бере алса жакшы болмок. Мен университеттердин силабусун билем. Мектептердин силабусу бир аз айырмаланат болуш керек университеттикинен, Бирок негизги компоненттери окшош эле да. Бирок окутуу мазмунуна жараша, окутуу мазмуну, колдонулган материалдар, окутуу ыкмасы өзгөрүшү мүмкүн, бирок структурасы менимче бирдей эле го дейм. Мен мисалы үчүн өзүм университеттеги өзүмдүн силабустарым менен биз мектепте колдонулган силабустардын ортосунда көп деле айырмачылыгы жок. Анда уюштурсак болот экен. Анда уюштуруп беребиз буюрса. Анан Тунугай Орозалиева жазып атат. Өз кесибибизди өнүктүрүүгө өбөлгө болсо, план, конспект жазуу, милдет, башка портфолио окшогондорду жоюу керек дейт. Портфолиода жазасыңарбы? Айжамал. Портфолио, ар бир мугалимдин портфолиосу болот, ооба, бизде. Анын ичинде мурда 22 экен эле, 22 багыт боюнча салышат экен эле. Анан мен ишке киргениме 3 жыл болду. Мына
5 эле багыттын негизинде салабыз да. Эмне багыттары бар? Өздүк билимдерин өркүндөтүү, дагы азыр бул жактан карайм. Как раз ремонт болуп бул жакка алып келип койдум деп атып элем. Азыр карап айтып берем. Азыр. Ал портфолиону ай сайын жазасыңарбы же бир жылда бирби? Жок. Ал мисалы иштеген ишиңизди, мисалы сиз ачык саат өттүңүзбү? Ачык сааттын иштелмеси болот да, сөзсүз түрдө. Ошону салып коесуз. Ошол ошонун өзүнө тиешелүү эмесинечи, папкага. Өзүңүздүн мисалы ачык сааттарды топтогон бир эмеси болот, ошого салып кое бересиз да. Азыр кечиресиздерби эстейм. Жок, ошол 22 багыт боюнча эле дейт. Жок, бизде андай эмес. Бизде мындай азыр мына мындай көрсөтсөм болот экен, мынакей. Көрүнүп атабы сиздерге? Ооба, көрүнүп атат. Биринчи бөлүк мынакей. Мугалим жөнүндө жалпы маалымат. Андан экинчи бөлүк мугалимдин илимий усулдук иш аракети. Мынакей, мисалы, мындай ичинде эмелери бар. Доклад. Анын ичинде дагы майда баракет мындай бөлүнүп кеткен да, майда чүйдө нелерге. Мындай мен сабак өткөндө нерселерди салып коем. Фото сүрөттөр, мына мен бүт жана таркаткан карточкаларымды ушундай. Бул экинчи бөлүк болду. Мынакей үчүнчү бөлүк. Предмет боюнча сабактын тышкы иш жүргүзүүсү. Ичинде мындай. Бизде ар бирибизде бар да. Мына менин ачык сааттарымдын иштелмелери. Ушул сыяктуу. Бул болсо мынакей. 4-чү бөлүк мугалимдин өз алдынча билим алуусу. Бул мен жыл мугалимине баргандагы жазган өзүмдүн эмем идеям. Мына 5-чи бөлүк, мына эркин бөлүк өз билимин өркүндөтүү боюнча. Көрүнүп атабы сиздерге? Ооба, көрүнүп атат. Ушул боюнча. Ушинтип 22 багыт боюнча жазгыча эле убактыңардын баары кетип калат го, анан качан сабак бересиңер? Жок, бул эме эжеке. Бул деген жанагы жасаган иштерибиздин жыйындысын бул жака салып турабыз да, бизге что документ да. Мынакей бүт мына ачык сааттар мына иштелмеси мына. Бүт мен ачык сааттарымын иштелмесинен топтоп коем менчи. Мынакей. Ушунда Ушинтип эме бир жылда бир отчет бересиңер, ушуларды көрсөтүп. Ушуларды бир жылда эмес, бизде ичара комиссия бар, ошол ичара комиссия текшерип турат. Ким канча саат өткөнү мына жерде числосуна бүт иштелменин сыртына жазылат да, мисалы үчүн мына 3-класс Кыргызстан токойлору мекен таанын сабагынан числосунан бери жазылат. Бул мен комиссия канчада бир текшерет, канча айда бир же канча күндө бир? Жок, бизде кандай десем, ар 3 айда өз усулдук бирикменин жетекчиси өзү мисалы үчүн мына жума математика сабагынан ачык саат өтүш керек дегенде өтөрөбүз. Балким алипеден дейт, балким да адабий окуудан дейт. Мындай сүрөттөрү менен сабак өткөндө ошондой эпизоддорду да кошуп, чыгарып салып коебуз да. Эме сурап атат, максаты эмнеде дейт мунун? Бул портфолионун максаты эмне дейт? Ошону мен деле билбейт экенмин, максаты. Эми булган иштердин жыйындысы болуш керек деп ойлойм. Мына доказательство менин оюмча. Менимче да ошо текшерүүгө биздин мугалимдерди текшерүү системасын, мисалы үчүн жооптулукту текшерүү системасынын бир менимче эски ыкмасы болуш керек. Квартал сайын текшерет дейт. Квартал дегенде ал 2 жарым квартал, бул quarter 4 айда, 4 айда бир болуп калат. Квартал. 3 айда бир болобу? 3 айда бир болуп калат, 3 айда бир ушундай текшерип турат, Ар бир чейректин аягында текшерип турат. 3 айда бир дейт. 3 айда бир. Мунун баары кереги барбы эми? Кереги жокпу? Ар 10 күндө деле текшере берет биздечи. Ар бир 10 күндө? Анда текшерүү менен эле өтөт экен да, окуу процесси. 10 күндө бир текшере.
меники ушунча болду да, 3 жылда меники элестетсеңиздер, 3 жылда ушунча толтурдум. Анан кийин 15-35 жылдагылардыкы кандай болуп кетти билбейм. Алардыкы том болуп бир комната толуп калса керек. Мен уже 2-3 коробка толтуруп койдум да. Жакшыларын салганым бул жакачы. Кагаздарга эле жалко, токойлор кетип атат. Комиссия эмнени текшерет дейт. Комиссия Бизде ошол кандай деңгээлде сабак өтүп атат, канчалык деңгээлде балдарды кызыктырып сабак өтө алат, планы кандай жазылган, компетенттүүлүктөрү кандай, туура коюлганбы, жаңы усулдук бизде жаңыча эме алган үчүн, методикаларды үйрөнүп эме алган үчүн мен көбүнчө сабактын постоянно эле почти интерактивный доска менен пайдаланам да. Ошол канчалык деңгээлде өтүлүп атат. Бир эле мугалимдер эмес, ата-энелерди дагы сабагыма кошом да, сөзсүз түрдө чакырам, активдүү ата-энелер келишет, отурушат класста. Анан өтө берем. Анан кийин мындай баракча таркатам, ой пикирлериңиздерди жазып бересиздер депчи. Андай каалоо жазат, каалоо, ой пикир сунуш. Мен бир жерден туура эмес сүйлөп алгандырмын. Балким мен жүрүш турушум бирөөсүн байкагандыр, жакпай калгандыр, туура эмес кыймыл аракет жасап койгондурмун. Ошолорду ачык жаза бериңиздер дейм да. Менчи капа болбойм мен. Мен кемчилигимди, плюс жактарымды мына баракка жазып, атыңыздар жазып коеруңуздар, мен туура эле кабыл алам дейм, ошону жазып беришет. Эми бул өзүм үчүн дагы эме да. Өзүм үчүн дагы жанагындай эме алам да. Кемчиликтерим оңдогонго мындай аракет кылам да, мындай жакындан мамиле кылыш үчүн ата-энелер мененчи. Миргүл Сайпидинова жазып атат, саламатсыздарбы? Портфолиодон башка мугалимдин өзүн өзү өнүктүрүү папкасы да бар дейт. Дагы бирөө бар экен. Портфолиого резюме, жеке өзүңө тиешелүү документтер, ачык сабактардын иштелмеси, жазуу жана чейректин мониторингтери, предметтерине тиешелүү деканаттын отчету салынат дейт. Өзүн өзү өнүктүрүү папкасы да барбы? Ошонун ичинде болуш керек. Биздин 5 багыт жана өзүн өзү өнүктүрүү деп айттым го, канчанчы багытты айттым. Ошонун ичине салабыз да. Айтып атпаймынбы, ошол көп жыл иштеген мугалимдердики көп болуп кетет да. Тунугай Орозалиева жазып атат, негизи сиздерге айтсак министерствого билдирүү жөнөтөсүңөрбү дейт. Албетте онлайн университеттин атынан, мугалимдердин атынан кайрылуу жасасак болот да, Нурайым, кайрылуу жасап, булардын кереги жок, буларды кыскартыш керек. Мугалим деген өзүн кечке эле отчет берип отурат турбайбы, ар бир кадамын, Анда убактысын баары ошого эле кетип калат кагаз иштерине. Аларды кыскартып, бир жылда бир эле текшере турган кылып, мындай 22 багыт боюнча эмес, бул студенттердин билими боюнча, окуучу эмнени үйрөндү, үйрөнүүнүн натыйжасы боюнча текшерсин, мугалимдин сапатын. Кандай деңгээлде сабак өтүп атканы. Ооба. Же изилдөө жүргүзсө болот ата-энелерге, окуучуларга. Биз университетте окуучуларга жүргүзөбүз, студенттер анкета толтурат. Ар бир мугалимге ар бир сабак боюнча жылдын аягында анкета толтуруп берет. Кандай өттү сабакты, колдонгон усулдары жактыбы деп, жана өөрөтмен дээрлендирме анкетичи. Ошондой анкета жүктөө деле болот. Мындай ар бир 10 күн сайын текшербейчи. Анан сурап атышат. Албетте министерствого кайрылуу жиберебиз. Аны жиберсек болот чогуу. Зауч эмне иш кылат анда дейт. Тесла деген сурап атат. Мен негизи эмне иш кылат? Мен ошол бул дагы башка бир маселе менин оюмдагы. Айтып коюңуздар, билгендер. Эгер комиссия деген бул ата эле өзү коркутуп турат да. Мугалим комиссия келет десе, 10 күн мурда стресстеп баштайт. Ойлонуп баштайт. Максат эмне текшерет, мен билем. Окуу бөлүмүнүн башчысы эмне иш кылат? Анда билимдин сапатын ошол жүргүзүш керек да мектепте. Мугалимдер менен терең иштешип, мугалимдердин сабактарына кирип,
кемчиликтери болсо жакшынакай кылып отуруп конституция айтып сындырып неме кылбастанчы. Анан мага ушундай бир неме келип атат да, биздин улуттук билим берүү системабыз кайсы деңгээлде Кыргызстанда? Бизде улуттук билим берүү системасы түптөлгөнбү? Биз же болбосо баягы тренингдер, ар кандай семинарлардан бир бөлүктөрүн алып эле портфолио десе 22 бөлүктүн портфолио, анан кийин өзүнүн башка бир Америкадан келген тренер башка нерсени айтса, аны алып кошуп ошентип эле билбейм, максаттарынчы балким чынында керектир. Анан бирок азыркы Айжамал эжеке айткандай, же болбосо башка эжекелер жазып аткандай, менин оюмча максатсыз жакшы идея портфолио, жакшы идея, бирок көп бири-бирин кайталаган көп нерсе топтолуп калгандагы мугалимдер ошол кагаз менен эле иш кылып окуучуларга сапаттуу билим берүүдөн узакташып баратат дейм да. Ошондуктан биз бирөөлөрдүн немесинен сунушун угуп, бирок өзүбүздүн улуттук билим берүү системасын түптөп чыгышыбыз керек. Бизге эмне керек? Эмнеге биз текшерип атабыз? Бюрократия, бул эмнеге комиссия келет? Мен ошону түшүнгөн жокмун. Комиссия эмнеге келет? Окуу бөлүмүнүн башчысы бар мектепте, завуч. Ошол билим сапатын текшерет, кирет, сунушун берет, тартышат, баягы деп коет, брейнсторминг, отуруп неме кылып. Ошентип ойлойм да. Анан ар бир жакшы идеяны ала берсе, тоодой болуп, иш топтолуп, ушундай пайдасы болуп калышы мүмкүн да. Рахмат. Ошого завуч эмне иш кылат дейм да мен дайыма. Завуч эмне иш кылат, Айжамал? Же башка мугалимдер деле айта бергиле, завуч текшербейби сапатын? Завуч текшерет бизде. Күнүгө текшерет, катышуу, кандай жанагы эмгек тартибин кандай аткарып атат мугалимчи, сабакка балким кечигип келип атабы, сабак убагында өтүлүп атабы, планы барбы, жокпу, сабакка даяр болуп келдиби, мугалим өзү текшерет бизде күнүгө. Мына чатка жазып атат, окуучуларга да портфолио ачылат дейт. Ар бир окуучуга ачылабы? Ооба, биз ачканбыз. Районодон ошондой требует эткен да, эми ар бир портфолио анын ичинде мен чоңоюп жатам, мен кыялданам, 7 багытта. Мен кыялданам, мага жардам керек, дагы эмне иши кылса ушундай. Бокс файлга ачып, мындай классыңарда эмеде тизилип туруш керек деп районодон айтылган да. Анан мен бокс файлга десем, бизден бокс файлдан бир 4 берди, дагы калгандары ал неге деп эми айыл жеринде билесиздер да, мындай бирөөсү көтөрсө бирөөсү көтөрбөйт. Азыр тем более бирөөсү тайтасынын үйүндө чоңойтат, бирөөсү чоң атасынын үйүндө чоңойтат, ата энеси мигрант. Анан ошондой болгондон кайра жөн эле чоң жанагы 30 барактуу файлга эле ачтым да. Менчи мисалы окуучуларыма 30 барактуу файлга эле ошол 7 багыттын баарын салып, анын ичинде балдардын эмеси бар. Эң акыркысында эми балдардын жанагы биз смайлик менен баалайбыз го азыр, быйтыкчалар менен. Ошолорду жабыштырыпчы. Ооба. Ошолорду жабыштырып, анан кийин жанагы мен мактоо баракчасын берсем, ошолорду салып, жана мактоо баракчасы эмес, жанагы стикерлерге эң мыктысын, сен азаматсың, сен күндөн күнгө жакшы окуп баратасың деген ушундай жазууларды жазып тиркеп коет элем да, жана сага жардам берген ата энеңе рахмат деп ыраазычылык билдирипчи стикерлергечи. Ошолорду да мынтип чаптап коет элек да. Анан ошолорду эң акыркы эмесине бир эмеге чаптап, А4 формат эмеге, баракка. Анан ошону да салып коет да. Анан ошо мугалим мүнөздөмө берет, акыркысы мүнөздөмө берет экенбиз айтмакчы. Бала окуучугачы, ар бир окуучунун мүнөздөмө. Ушундай кылып жазасыңар деген ошону аткарганбыз. Ачкан биздин мектепте. Окуучуларга ачылат дейт, это для проверки комиссии дейт. Чоң класстарга да, башталгыч класстарга да ачтырышкан дейт. Негизи 9-10, 11-11лерге портфолио керек да, универге тапшырыш үчүн, өтүш үчүн, стипендия алыш үчүн дейт.
Комиссия завучтардын документтерин мугалимдердин ошол күндүн сабак планы менен кирдиби сабакка деп гана кирген дейт. Ар бир жетекчиден көз каранды. Бизге комиссия келгенде завучтар коркпогула. Сенин сабагыңды сенден башка эч ким жакшыраак билбейт. Сенин окуучуларың сенин сабагың дешет, дейт. Ушундай кагаз иштерин азайтыш керек. 18 саат сабагы болсо, окуучуларга сабагын жеткирсе болду, дейт. Болду да, дейт. Канча нагрузкаңар азыр? Полный штатта иштегендер. Айжамал. Же чыгып кетти Айжамал? 18 саат дейт. Силерде кандай Нурайым бир мугалимдин нагрузкасы? Бизде сабактан сабакка карап өзгөрө берет. Мисалы, башталгыч класстын мугалимдериники бир аз көбүрөөк. Ортоңку класстардан баштап предметтик сабак берген мугалимдердики аз эле болот. Бирок негизги басым бул окуучулардын жыйынтыгына жараша баалашат да мугалимдерчи. 1 саат өтүп кээ бир мугалимдер 45 мүнөттө бардыгын эң сонун түшүндүрүп, балдарга жеткиликтүү кылып сабак берип, сабагын ушундай жогорку деңгээлде өткөрүп коюшу мүмкүн. Кээ бир мугалимдер 10 саат өтүп ал нерсени жасай албашы мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта негизги басым окуучулардын жыйынтыктарына, билим жыйынтыктарына карап баалашат да мугалимдерди. Бирок мугалимдин нагрузкасы дагы важный да. Ал кечке көп сабак берип салса, кайсы бирине жетишет ал? Баарын сапатсыз берет анан. Азыраак сабак берсе, сапатты жогорулатышы мүмкүн да. Билбейм, университетте биз ушундай карайбыз. Кээ бир университеттердин нагрузкасы 10 эсе жогору, 10 эсе. Мисалы, ал бир жумасына 36 саат сабак өтөт да. Анан качан ал ошончо сабакты бериш үчүн өзүн өзү да өнүктүрүш керек да мугалим. 1 сааттык лекция окуш үчүн 10дон ашык китепти окуп чыгыш керек, мисалы, теорияларды, ошо немелерди. Ал даярданбай эле келип алып, анан эмнени айтып берет? 1 саат. Ошон үчүн нагрузкасын азайтыш керек да. Башка, мисалы, университеттерде аябай көп сабакка киришет да. Ушундай 4-5 сабак беришет бир мугалим. Ал аябай көп. 2 эле сабак берсе жетет да бир мугалим. Идеальный вариант эми Кыргызстанда ага жете элек. Анан изилдөөлөр мектепте дагы мугалимдерге изилдөөнү үйрөтүш керек го. Силерде Дубайда кандай изилдөө жүргүзүшөбү мектептин мугалимдери? Изилдөө, илимий изилдөө. Сабак эле болбостон. Мектеп мугалимдери өздөрүбү? Мектеп мугалимдеринин өздөрүнүн илимий изилдөө жүргүзгөнүн көрө элекмин. Бирок мектептин жетекчилиги атайын ушундай бир офис бар, Office of Learning деп коет бизде. Ошол жакта мугалимдер атайын ошол мектепке тийиштүү акыркы илимий изилдөөлөрдү окуп, анализдеп, ошонун жыйынтыктары менен мугалимдерди ар дайым да кабардар кылып турушат. Жана эгер кандайдыр бир өзгөртүү зарыл болсо, ошол жаңы илимий изилдөөлөрдүн жаңы жыйынтыктарына жараша, анан ошону акырын өзгөртүшөт. Бирок атайын өзүнчө бир команда бар. Атайын ушунун үстүнөн иштеп туруп, ар дайым педагогика боюнча өзгөчө ушу мектепке тийиштүү изилдөөлөрдү изилдеп, жыйынтыктарын мугалимдерге которуп, жеңил кылып жеткирип турушат. Эми мугалимдердин ага өзүнүн убактысы болбойт болуш керек. Рахмат. Азыр жаңы тренд бар дүйнөдө. Мугалим класста болгону модератор, ментор. Үйрөнүп изилдөө бул окуучудан болуп жатат дейт. Туура. Азыр өзгөчө онлайн окутууда мугалимдин ролу бул колдоочу, коштоочу, жол көрсөтүүчү, багыт берүүчү гана. Ал эми негизги нагрузка бул студентке түшөт. Эми азыр баары даяр интернетте, мисалы университетте айтсам да, студенттерге багыт эле берип коебуз, калганын өздөрү өздөштүрүп кетиш керек.
борбордо мугалим турбаш керек. Бул жакта чогуу үйрөнүү деп коет да, биргеликте үйрөнүү. Мугалим менен студент мындай партнер сыяктуу, мындай ментор сыяктуу да мугалим. Мугалим баарын билет деген концепция уже жок. Кээ бир класстарда студент дагы мугалимден көп билип калышы мүмкүн, ошон үчүн ментор сыяктуу болот. Элира, сиз кайсы окуу жайда иштейсиз дейт. Мен Борбордук Азия Америка университетинде иштедим. Буга чейин Манас университетинде иштедим. Азыр болсо Борбордук Азия университетинде жаңа ачылган университетте иштейм. Жана онлайн университетте иштейм, албетте. Онлайн университетти түптөп ачып атабыз. Буюрса жакында студенттерди кабыл алып баштайбыз. Магистратура боюнча биринчи программабызды ачабыз. Педагогика боюнча ачабыз магистратура. Ошон үчүн сиздердин квалификацияңыздарды жогорулатуу үчүн көптөгөн жаңы курстарды ачабыз жана магистратура ачабыз. Окуу жайларын башкаруу деген дагы магистратура ачабыз. Бизде андай магистратура жок. Окуу жайын кантип башкарыш керек, бизде жетекчилер көбү билбейт. Аларды тайындап коет жогору жактан. Алар атайын мунун теориясын билбейт, Нурайым билсең керек, окуу жайды башкаруунун өзүнүн теориялары бар, аны өзүн атайын 4 жыл 5 жыл окуп, анан кийин жетекчи болушат. Бизде кокусунан келип калган жетекчилер аябай көп зыян келтирип атат, окуу жайларга. Өнүкпөгөнүбүздүн бир себеби дагы ошол, жетекчиликтин жеткиликтүү өз ишин билбегендиги. Чоң рахмат. Higher Learning Administration. Да, жогорку жана баштапкы окуу жайларды деле башкарыш үчүн лидерлик сапаттар керек, эмеге, жетекчиге. Лидерлик жана академиялык сапат керек. Академияны жакшы түшүнүш керек, педагогиканы ичип жеш керек, педагогика илимдерин жакшы билиш керек. Анан гана окуу жайды башкарса болот. Рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Сизге да рахмат. Анда сурооңуздар бүткөн болсо, микрофондоруңуздарды жандырып, Нурайымга кол чаап койсок, Рахмат. Рахмат, Нурайым. Чоң рахмат. Сизге да Элира, чоң рахмат. Эртең саат 5-те Нурайым дагы вебинар өтөт. Онлайн окутуу жана окуучу деген темада. Баарыңыздарды чакырабыз. Коллегаларыңарды, кесиптештериңерди да ала келгиле. Жетекчилериңерди да ала келгиле. Зауч, директорларды да эрчите келгиле. Декандар, замдекан, ректорларды да алып келгиле. Баарына керектүү пайдалуу маалыматтарды берип жатат Нурайым, буюрса. Ошол сабакка эле кыстырмай силабус боюнча эме алып кетсе да болмогон? Биз бул жакта өзүбүз мектепте колдонгон, өзүм бул жакта магистрдык даражаны бул жакта окудум, университетте колдонгон силабустарды эми билем, бирок ал жөнүндө даярдаса болот, бирок сөз бербей турайын, аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Силабус боюнча да буюрса келечекте өтөбүз, пландаштырып, убактыбызга карап коюп өтүп беребиз, албетте. Чоң рахмат. Чатка да жазып атышат, рахмат деп. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуну менен вебинарыбызды аяктайбыз. Катышып бергениңизге